коучтарга акыркы убактарда чет өлкөлөрдөн келишип аялдардын башын тегерткендер деле аз эмес. Эмне үчүн барып атат деп ойлойсуз? Аягы эле динге келип баары Баары такалат да. Бирөөнүн жашоосуна кийлигишип атканым же болбосо жардам бере коеюн дегеним бул Кудайдын ролун талашып атканым болуп эсептелинет. Көрбөй калып атабыз балдарыбызды дээрлик. Анан бала көргөнүн кылат болуп, көрүнгөнүнүн аркасынан ээрчип калып атпайбы? Тарбияга келе турган болсок, бул тескерисинче биздин психологияда, истинная психологияда балдар бизди тарбиялаш үчүн келет бул жашоого. Мен азыр ошончо практикаман келип, эң чоң бакыт мен аялдык бакытым экендигин түшүнүп отурам. Башкаларга деле ошону менен эле бөлүшөм. Кайнене менен келинге токтолуп кетсек. Мен бир дагы жол салынып көчөшүп барган жок. Мени эртең тур деп дагы айтышкан жок. Жагынан аялы, жагынан апасы эмне кылыш керек ошондо? Эркек кандай чыгып кетиш керек ушундай ситуациялар? Биринчи эмне кылам? Мага берилген аманатты ордуна коем. Анан келип энемми ыраазычылыгын алам. Демек көрдүңүзбү, биринчи орунда эмне турат? Аманат турат. Салам алейкум, саламатсыңарбы, урматтуу биздин катталуучулар жана көрүүчүлөр. Бүгүн бизде конокто жана көпчүлүгүңүздөр азыр кыйын заманда, анан технологиянын заманында стористериңерге, анан рилстериңер бири-бириңер менен бөлүшкөн философский мындай мотивационный речьтердин автору Барчын эжеке. Барчын эжекени тааныштырайын десем, педагог, психолог. А бирок Instagram баракчасында коуч деген да жери бар экен. Ал тууралуу кенен биз мындай талкуулайлы деп, анан сиздердин көпчүлүк мындай коомчулукта болуп аткан маселелерди талкуулайлы деп чакырганбыз. Кош келиңиз. Саламатчылык, абдан кубанычтамын. Конокко чакырганыңар үчүн ыраазымын. Бизде эми ар дайымкыдай эле биздин подкасттын структурасы бар. Ал структурада келген коноктун бала чагын, анан кийин басып өткөн бир аз жолуңуз тууралуу суроолор болот башында. Эми өзүңүз биз камера жана электен мурун сүйлөштүк. Өзүм эжем болот экенсиз, Жалал атта. Бир аз балалык чагыңыз жөнүндө айтып кетсеңиз. Балалык чагым ошо Жалал Абадтын Базар Коргон деген жеринде Ахман деген жер бар. Анан көп эле Чубак ажы аркылуу таанышат, анан Өмүрбек Черкешевич аркылуу таанышат. Ошол жерде чоңойгон кызмын. Анан билимге жаш кезимден эле көбүрөөк фокус койдум десем болот. Анан кээде ойлойт болчумун, мындай өзүм необычный элге окшоп эле жашай берсем болбойбу эле депчи. Анан кийин өзүм изилдеп баштаганда бир аз шылдыңдап да коюшчу, сен чөкүнтаясың депчи. Анан көрсө чөкүнтаялардан көп нерсе чыкса болот экен. Анан өзүм ошол необычный башкачараак экенин кабыл алып, анан дагы эле билим алып келатам. Анан өзүм өзүм изилдеп жүрүп көп потенциалдарымды ачып алдым. Бир эле направленияга кадалып калган жокмун. Өзүм жогорку окуу жайында иштедим, мугалим катары, жөнөкөй мектепте деле иштедим мугалим катары, и параллельно бизнес дагы кылдым, и ал жактан өзүм ордумду таптым. И бул азыркы сферада дагы өзүмө жараша дегендей ордум бар дегендей, и ошондой эле үй бүлө, 3 балам бар, окушат. Сиз өзүңүздү өзгөчө бала болчумун, кичинекейимин деп атасыз. Бул теманы дагы мен козгоп кетпесем болот, себеп дегенде бүгүнкү күндө көпчүлүк үй бүлөлөрдө өзгөчө балдар көбөйүп кеткен учур. Өзгөчө дегеним эми аутист, анан кеч үйлөнгөн балдар. Сиздин өзгөчөлүгүңүз эмнеде болчу? Менин өзгөчөлүгүм элдер кубанган жерде мен кубана албайм. Элдерге жаккан кассалар мага жакпайт. Ушундай. Демек, мындай жашоо көз карашыңыз? Көз карашым өзгөчө, нестандартный, ошентип айтсак болот. Ден соолук жагынан Кудайга шүгүр эле. Мен мисалы үчүн Instagram баракчаңызды башынан баштап карап чыктым. 2021-жылы апрель айында баштаган экенсиз. Туура. Бул эмне менен байланыштуу? Буга чейин сиз соц тармактарда отурчу эмессизби? Же жумушуңузга байланыштуу, же жашооңузда кандайдыр бир өзгөрүү киргизгенине байланыштуу? Соц тармактарда
ичкимчилик малында жүргөнмүн өзүм. Болгону партиянын же болбосо башка мамлекеттик кызматтарда иштепчи. Аны айтпай эле коеюн эми азыр. Анан аябай глобальный материалдарды даярдап кадр аркасында ошентип опыт бар дегендей. Анан өзүмдүн жеке брендимди же өзүмдүн атым менен ошол 21 жыл пандемиядан кийин башталды да бул нерсе. Себеби пандемияда баарыбыз эле өзүбүздү капать этип, ичибизди изилдеп, ушинтип мындай калып кеткен жактарыбызды же көрбөй жаткан жактарыбызды көрө баштадык да. Ошондо анан идея келди. Демек мен мамлекетке же болбосо бир компанияга же бир партияга эле иштей бербестен өзүмдүн эле атымды алып чыксам болот турбайбы деп. Тем более менде ага чейинки опыт бар болчу. Мен Instagram чыга электе биз WhatsApp группалардан жөнөкөй өзүнчө студенттер менен иштешип, психология жаатында жеке иштешип аябай жакшы эле тажрыйбам бар болчу. Анан өзүм бизнес кылып жүрөм. Анан адамдарга по ходу консультация бере берем да. Анан баардыгы айтышат да. Сиз эми психолог катары күчтүү турбайсызбы депчи. Ошондон бири түрткү болуп калды пандемиядан кийин. То есть пандемияда отуруп эле мен сабак берип баштадым адамдарга, мындай бекер элечи. Баягы адамдар паникага түшүп андай эмне болуп кетип атпадыбы? Анан тескерисинче ушундай позитив боло турган болсо, духовный иммунитет бийик боло турган болсо, анан биз бул нерсени оңой эле жеңип кетип калабыз деген мындай азыр коуч деп жазыпсыз деп атпайсыңбы? Коуч деген эми кандай десем, алардын мышлениясын тарбиялоо да, тренировка кылдыруу. Ошентип күндө тренировка кылдырып атып, анан менин WhatsApp группамда канча группа түзүлгөн болсо, ал жакта толтура группа болчу да. Бир эми азыр эсебин унутуп калдым. Эми бир группада 200 канчадан адам болгон болсо, ошончо группадан менде 1000 деген группа бар болчу. Мен бир кеткен голосум ар бирине кетет да. Ошентип анан пандемияда ынтымактуу болуп, анан пандемиядан кийин ушул жеке баракчамды алып иштете баштадым. Бул түшүнүктүү. Эми мындай суроо пайда болот. Эми коомчулукта көпчүлүк учурда мына коуч деп айткан баса белгилеген себебин айтып кетейин. Негизи мен жеке өзүм көз карашымдагы акыркы учурда ошол коучтарга акыркы убактарда чет өлкөлөрдөн келишип, анан эми пайдасы деле бар чыгар. Бирок менин баамда ушул коуч деген атты жамынып алып, эч бир жерде окубастан, эч бир мындай диплому жок туруп, көпчүлүктүн мындай айрыкча аялдардын башын тегериткендер деле аз эмес. Ошон үчүн суроо бергеним, сиз психологияны окуп бүтүргөнсүз, дипломдоруңуз бар? Ооба. Ошол тууралуу айтып кетсеңиз. Коуч деген эми мындай тренер деген сөз да. Сен бир нерсени басып өттүң, практика кылдың. Мисалы үчүн менде деле өзүм ачыгын эле айтам, мен эми жолдошум дагы азыр тамашалай берет. Бул менин атымды сатып эле акча кылып берет депчи. Экөөбүздүн урушканыбызды, үй бүлөдө болгон нерселерди, таарынышканыбызды, кайра жарашканыбызды бүт баарын эле ачык айтып берем. Бүт изменасына чейин айтып берем. Эми анын аркасында деген эмне үчүн мен ачык айтам, анткени ал нерселердин баарын мен кабыл алып бүткөм. Ал практиканы басып өтүп бүткөм да. Ал нерселер калып кеткен биз үчүнчү. Биз үчүн мындай күлкү менен эле эстей турган нерсе. Ошон үчүн мен ачык айта берем. Анан мен, значит, психологияга келип, биринчи өзүмдүн проблемаларымды чечтим, практика кылдым. Кара. Анан ошол кылынган практиканы башка бирөөлөргө тренировка кылдыруу, бул коучинг деп аталат да. Тренировка кылдыруу деп аталат да. Себеби мен өзүмдүн методикам пайда болду да, өзүмдүн. Баягы иштөө, ошол ситуациялар менен иштөө методикам пайда болду да. Анан ошону машыктыруу башка бирөөлөрдү коучинг деп аталат. Если чечмелей келе турган болсо, ошон үчүн ал сөздөн эми билбейм, ким кандай колдонот, баары өздөрү үчүн ар ким өзү жооп берет го. Мына жакта совесть деген нерсе бар да. Туурабы? Адам алдап атканын да билип турат, адам искренне экенин да өзү билип турат. Аны өздөрү жооп беришет. А так коучинг деген өзү болгон инструмент катары колдонсок болот. Биз аны жакшы жакка колдонсок жакшыга кете берет, жаман жакка колдонсок жаманга кете берет. Ал өзү само по себе нейтральный нерсе да. Мен ошо нейтральный деген сөзүңүзгө да кошумча, мен баамымда психолог деген адам, эми өзүңүздүн, мен да баракчаңызды карап чыктым да, ар бир постту, ар бир рилсиңизди карап чыктым. Анан ал жерде сиз мондай кылбай, мондой кыл деген нерсени көрбөдүм.
чынында. ооба Бирок акыркы учурда коучтар 10 аялды, 20 аялды, 100 аялды чогултуп алып, бир группа түзүп алып, закрытый кылып алып, ал жерге акча төлөтүп, анан сен деген мондай кылгыла, эртең менен мынткиле, күйөөңөргө мынткиле деген нерселер пайда болуп кетпедиби? Менин баамда мисалы үчүн сиздин үй бүлөңүз бөлөк, бөлөк аялдын үй бүлөсү бөлөк болушу мүмкүн да. Канчалык ошол профессионалдуу? Мен ачыгын айтсам, факт жок да, мен аларды жакшы билбеген үчүн. Жок, негизи ошондой кылган адамдар алар жөнүндө бир нерсе деп айтуудан дагы этияттанам. Если ошондой кылган болсо, анда ал профессионалдуулукка жатпайт. Анткени психолог деген адам сага жеңил боло турган направленияларды гана берет, багыттарды көргөзөт. Мындай кылсаң, бул тарапта мынчалык деңгээлде сенде ушундай күтүлүп атат, бул тарапта мынчалык деңгээлде күтүлүп атат. Сен өзүңө ушул вопросторду берип көр дагы, анан жыйынтыгын өзүң менен сүйлөшүп чыгарып көр деп биз ага ситуацияны түшүнүүгө гана мүмкүнчүлүк беребиз да. Жакшы түшүнүүгө гана мүмкүнчүлүк беребиз. Бирок эч качан биз бирөөнүн үй бүлөсүнө ажыраш, же болбосо сен ажырашпай эптеп чыдап жаша деп айтканга биздин укугубуз жок. Эгер ошондой сиз айткандай мен минтишиң керек, антишиң керек деп атышкан болсо, анда профессионализмге жатпайт. Көпчүлүгүңүздөргө мындай сонун жооп болду окшойт, айрыкча айымдар. Эми бул суроону дагы бергим келет. Ошол бөлөк мамлекеттен келген мотиваторлор, бунун деле жакшы жагы бар чыгар. Ал жерге баргандардын 70-80% бул аялдар болуп атат. Анан бизде мындай командада жеке өзүмдө дагы ушундай суроо пайда болду, бир аз анализ кылып. Демек аялдар мындай кандайдыр бир үйрөнүүгө умтулуп аткан учур экен, кыргыз аялдары. Эмне үчүн барып атат деп ойлойсуз? Жеке мен изденүү, мен ошентип ойлойм, изденүү, аялдар изденүүдө, себеп дегенде көпчүлүк эркектер менен сүйлөшсөң деле айтып калат эмеспи? Эркектер азыр имамчылыкты аялдарга алдырып койгон учур депчи. Анан мен ошого байладым да. Себеп дегенде аялдар изденип атат, бирдекени изденип. Эмне үчүн изденет аял? Балким эркектер изденбегенден аялдар изденип аткан чыгар. Бардык нерсе муктаждыктан келип чыгат да. Демек, аял катары жашаганга мүмкүнчүлүк жоголду дагы. Изденүү деген бул негизи. Изденүү деген эгер ошол сиз айтып аткандай мотивация алып, эгер акча кылууга, аябай өнүгүп өсүп кетүүгө изденүү боло турган болсо, бул эркектин табияты да. Эркектин табияты. Аял кишиге бир эле нерсе жетишет. Аял болуунун өзү чоң бакыт да. Просто аял болуунун өзү эле чоң бакыт. Ошонун ичинде баары бар өзү негизи. Анан аял ошол сферада отурган үйүндө ошондой комфортту, же болбосо анын муктаждыктарын эркек жабыш керек да. Ошондой атмосфераны сезбей калганда аялда кризис башталат. Анан кризис башталганда муктаждык келип чыгат да. Анан ошол муктаждыгын анан ошол изденүү менен жабам деп ойлоп атат. Бирок изденүү, эгер чыныгы изденүү боло турган болсо, барып баары бир келип истинага келип такалабыз. Такалганда, мен айтып атам, мен 2011-жылы баштагам изденүүнү. Мен азыр ошончо практикаман келип, эң чоң бакыт мен аялдык бакытым экендигин түшүнүп отурам. Башкаларга деле ошону менен эле бөлүшөм мен. Силер дайыма айтам, акчалуу болуп, бизнести кыйратып, жиптерди айдап жүрсөңөр деле, же болбосо бир жерде ген прокурор болуп, же болбосо бир жерде министр болсоңор деле, баары бир таразага салып келгенде, силердин аялдык бакытыңар тигилерден мындай баарын кошкондо да аялдык бакыт үйдө турат да. Аялдык 1 сааттык бала чакаң менен, жолдошуң менен ысык чай үстүндө отурган момент, ошол өмүр бойку сенин кылган статусуңан же байлыгыңан бийик турат. Ошону мен түшүндүм. Анан ошону мен пропаганда кылам. Значит, көрдүңүзбү, аялдарды изденүүгө биздин өзүбүздүн коомдогу мүмкүн аялдарды түшүнбөй аткан, түшүнүгү тар эркектердин көбөйүшү мажбур кылып атат. Эгер мен күйөөм сүйсө, түшүнсө мени, полноценный мага ошол атмосфераны жасап берсе, мага муктаждык жок ант изденүүгө. Мен китеп деле окугум келбейт. Жыргап жүрө берем. Бир күнү кассага барам, бир күнү тууганымдыкына барам, бир күнү балам туулган күнүн өткөрөм да.
Негизи сиз эми аялдар эле эмес, негизи эле психологсуз, ошон үчүн эркектер тууралуу да суроо берип кетсем, эмне үчүн акыркы учурда эркектер ушундай пассивный болуп кетти? Бул нерсени эгер изилдеп келе турган болсок, биз советский сиздер жакшы билбей калдыңыздар, биз жашап калдык ал мезгилде тең укуктуулук деп туруп бизге негизи укук тең. Кудай алдында деле баарыбыздын укугубуз аялдардыкы ашып кетсе ашып кетет эркектердикинен, бирок мындай караганда тең да. Ошол нерсени башкача пропагандалап коюшту да. Ошондо минтип пропагандалап коюшту. Ошондо биз аялдын өзүнүн орду табиятында, эркектин өзүнүн табиятындагы орду челкешип кетти да. Челкешип кетти дагы, анан ошонун кесепетинен аялдар деле бала бакса болот, аялдар деле үй курса болот, аялдар деле күйөөсүн багып жүрө берсе болот деген нерсе мындай эме нормага айланып кетти дагы. Анан табиатта канчалык аял күчтөнгөн сайын эркектин жолун тозо баштайт дагы. Акыйкатта эркек алсыздана баштайт. Эми буга аял күнөөлүү же эркек күнөөлүү деп айтпашыбыз керек, себеби ар ким өзүнө гана жооп берет. Просто өзүнө суроо бериш керек да. Мен чындап эле аялдык ролумда жашап атамбы же эркектин ролун талашып алдымбы депчи. Өзүнө суроо бериш керек адам. Ошондо андан кийин жооптор өзү келе баштайт. Сиздин практикаңызда сиз өзүңүз айтып атпайсызбы, бизнесмен дагы алектенем деген жерлериңизде угуп калдым ошо рилс. Буга чейин. Бүгүнкү күндө бизнесмен алектенбейсиз? Азыр эми мындай бизнес өзү келе турган болуп калганда мага, мисалы жакшы бир кызыктуу мындай келишимдер болуп кала турган болсо, мен жолдошум менен неме сүйлөшүп, макулдашып, анан ал макул боло турган болсо, мен отказ кылбайм. Мындай сделкалар болуп калат да, мындай бул помещение арзаныраак чыгып атат, анан мынтип алып койсоң мындай болуп калат. Ошого окшогондор болсо, жасап коем, бир жылда, ал көп болсо бир 2 же 3 жолу гана болот да. Негизи сиз өзүңүз деле айтып кеттиңиз, 2011-жылы изденүүнү баштаганда. Ошол эле рилстериңиздин биринде мен өзүңүздүн жандуу айтып берген жериңиз бар экен. Переломный момент дейт го. Ооба. Бул банкир кызга жолдошуңуздун СМС жазганы. Ооба. Чындап эле ошол нерсе сизде мындай эми ал кооздоп айтылган бир момент го. Анан аял киши чоң өзгөрүүнү жөндөн жөн жасабайт. Аял киши билип, эсиңиздерде болсун да, аял киши эгер бир нерсени өзгөртүү кылам деп аткан болсо, же бир окуйм, башка мамлекетке барып, же бир бизнес баштайм деп аткан болсо, мындай топтолгон ыза болуп эсептелинет да. Жылдап топтолгон бир чечилбеген бир өзүнүн бир обидасы же бир нерсеси болуп чечилет, эсептелинет. Анан ошого күчү жетпей калганда, анан башка жактан выход издей баштайт да, башка жактан жол издей баштайт. Себеби мен карасам, алым жетпеди ошол нерсени чечкенге. Же болбосо мен ал ситуацияны кабыл алганга, мен дараметим, өзүм ички дараметим даяр эмес болчу. Анан ошол мезгилде мындай карайсың да, мозг, биздин мээ ушунчалык мындай да, тапкыч да. Анан мээ жол көргөзөт. Давай сен мындай потенциалдарың бар, ушуну деле кылып көрбөйсүңбү депчи. Ошол мезгилде мен анан 2011-жылы ушинтип кесибимди өзгөртүп, направлениямды өзгөртүп, анан изилдене баштадым. Изилдене баштаганда мен өзүм айтам постоянно, көрсөм мен баардык эркек ийгиликтүү адамдардын эле баскан жолун изилдеп, ошолордон эле сабак алып жүрө берипмин да. Бир да аялдан сабак албапмын мен. Жалаң эркектер. Эркектер не дейт? Давай бизнес кыл, анан бай, анан финанс эркиндигине чык дейт да турабы. Анан кийин финанс эркиндигине чыккандан кийин дагы жүрөгүм тынчтык таппай калганда, анан мен түшүндүм да, мен эркектерден обучение алгандыгымдычы. Ошондо переломный момент дегениңиз туура. Ошон үчүн азыр айтып атам, эмнеге аялдар көп изилденип атат деп атканыңызга мен жооп берип атам. Аялдарга муктаждык жаралып атат. Значит, алардын ар биринин жашоосунда ошондой моменттер болуп атат, чече албай атат, анан айла жоктон башка выход менен жашап кетүүгө умтулуп атышат.
Сизде эми ошол окуя болду Да. дейли. Ага чейинки жашооңуз кандай болчу? Кадимки эми Ошко турмушка чыккансыз, Оштун келини болуп, жолук салынып, көчөшүп эле күнүңүз өтчүбү? Бирок мен бир нерсени айтайын, рахмат дагы айтып коеюн ушул жерден. Эми кайын журтума деле, кайненеме деле мен бир дагы жолук салынып көчөшүп барган жок. Мени эртең тур деп дагы айтышкан жок. Мен барган күнү эртеси мектептин директору кайнагаларым болуп кетет экен, туугандары. Ошол келди. Тез жумушка чыкпасаң болбойт, бизде англис тилчи жетишпей атат деп. Себеби мен дополнительный английскийди да кошо бүткөн болчумун да. Эми англис тилинде кичинекей класстарга сабак берүүгө мүмкүнчүлүгүм жетет болчу. Баргандан кийин эле айдап чыкты дагы мага мектепке 40 саат англис тилден сабак берип туруп отургузуп койду. Ошон үчүн мен андай болгон жок менде. Менде көбүнчө жолдошум экөөбүздүн түшүнбөөчүлүк отношениябыз аябай көп болду. Көрсө мен эркектин ролунда жашап жүрө берген экенмин ал мезгилдечи. Менин айтканымдай болуш керек, менин айтканымдай жашоо болуш керек деп мен жашоого толтура эми университетте жакшы окудум, башка жакта жакшы окудум, лидер болуп жүргөн кызмын да. Лидерлик бул эркектин ролу да. Анан ал жерге баргандан кийин эле анан жолдошум өзүнүн иши менен болуп бир аз мага көңүл бөлүүлөр болбой калган болсо, мен чыдабай кетет болчумун да ошол нерсеге. Ошондон анан аябай кыйналдым. Кийин түшүндүм мен ошол. Эми баары жакшылыкка го, баягы ар бир иштин артында кайры бар дегендей. Ошондо мен көп ката кетиргендигимди түшүндүм, бирок ошол каталардын баары мага аябай жакшы опыт болуп берди. Бүгүнкү күндө ошол маселенин дагы эми мындай көпчүлүгүндө сиз өзүңүз айткандай эле бүгүнкү күндө ошол учурда турган чак болуш мүмкүн да. Кээ бирки үй бүлөлөр 2 жыл жашады, 3 жыл жашады, эми кризис башталды. Ошолорго айтып кетчү болсоңуз, сиз жекече ошол моментти кантип чечтиңиз? Мындай талдап кетсек да. Баары бир өзүң айтмакчы мындай университеттин билими бар экен, анан жашоонун билими бар экен да. Баары бир жашоонун билимин алмайынча адам баласы, эгер жашооңузда мындай кыйынчылык болуп аткан болсо, значит сизге жашоонун билими жетишпей атат. Эгер мамиледе кыйынчылык болуп аткан болсо, анда мамиленин билими жетишпей атат да сизге. Демек бир эле жол бар, билим алуу менен эле чыгабыз. Кантип билим алыш керек эми? Ошол коучтардан алыш керекпи же барып бир жерге жазылыш керекпи? Ошол тууралуу. Эми мындай го, мен же Канат сен айта албайсың да, мага кел же тиге бар депчи. Адам өзүнүн уровени болот. Анан адамдын өзүнүн ишенимдери болот да, баалуулуктары болот. Кимге дал келсе, ошого ишенип окуй берет адам баласычы. Эгер ниети туура болгон болсо, сен жамандап аткан коучтан деле ал жакшы нерселерди алып, жашоосун жакшы жакка өзгөртүп кете берет. Эгер адамдын өзүнүн ниети туура болгон болсочу. Ошон үчүн мен определенный бир коучту же психологду сиздерге сунуштабайм. Жүрөгүңүздөр эмнени каалап аткан болсо, ошол жактан издене бериңиздер, билим ала бериңиздер. Анан самый главный ниетти туура коюңуздар, себеби ниет баары бир орундалат. Ниет демекчи, сиз мышление деп аябай көп айтат экенсиз. Мышление Кыргызчасы ниет. Ошол эко бир эле нерсе. Эко бир эле нерсе. Себептен эми динибизде деле көп айтылат эмеспи? Ниеттен бар жок деп. Ар бир ой же болбосо ой жүгүртүү. Мына ой бар, анан ой жүгүртүү бар да, ой жүгүртүү бул мышление да. Адам көбүнчө эми психологиянын тили менен алганда негативный мышление да болот көбүнчө, страх менен. Же болбосо кээ бир адамдар позитивный мышлениеде ойлонушат да. Авария болуп атса деле ошону сразу позитивге коюп туруп, анан жакшы жагын кылып кетишет. Же болбосо карыз болуп, финансовый кризис болуп аткан болсо деле сразу жакшы жагын алып, ошол жерден чыгып кетишет да, оңой элечи. Бул позитивный мышление деп аталат. Карасаңыз, ошол нерсенин баары ниет да. Ниет деген бир эле ниетти давайте эме кылып кетейин. Ниет деген бир эле бул ой эмес. Ниет деген бул сиздин ой жүгүртүүңүз, сиздин сүйлөп аткан тилиңиз, ар бир сөзүңүз дагы ниетке кирет. Анан ар бир кылып аткан кадамыңыз дагы сиздин ниетиңизге кирип кетет. Ниет деген бир аз чоңураак. Так ошолордун башталышы мышление. Эми бул тууралуу дагы мындай акыркы учурларда мына 1-2 күн болуп калды. Кечетен бери кыргыз казак коомчулугу ушундай дүрбөп Екатерина Бивол көрүп атсаңыздар керек. Анан
Мен чындап алысмын ушундай жаңылыктардан. Екатерина Бивол бул биздин боксерубуз, Дмитрий Биволдун мурунку жубайы. Экөө ажырашып кеткенден кийин Мурун көрүп аткан болчумун. экөө ажырашып кеткенден кийин акыркы күндөрү мындай жекече кыргыз менен казакка асылып, соц тармактарда ушундай кыйкырып, видео обращение кылып аткан учурларын бири бирине бөлүшүп, анан ага жада калса Кыргызстандын ички иштер министрлиги мындай иш козгоду. Улуттар аралык кастык депчи. Анан мени көпчүлүгү тепкилер чыгар, бирок менде мындай бөлөкчө суроо бар да. Бул аялга ушунчалык эми кээ бир эркектер чыгып алып эле ага жооп катары кайтарып атышат. Бирок менин жеке оюмча бул эми мындай ажыз аял болот го, айласыздан ушундай кылып атабы, ушунчалык балким жакшы көргөндөн айласы кеткен ар кандай ыкмаларга барып атабы деген ой келди да. Ошого эми анализ кыла кетиңиз деп атасыңыз. Мындай да, бул чакырык деп коет да. Анын түгүндө ал аял, мен эми көргөн жокмун да, бирок силердин айтууңар боюнча айта турган болсом, ал аял өзүнө внимание сурап атат да. Өзүнө мындай не деп, өзүнө бир көңүл чордонун, көңүл буруусун сурап атат да. Анын түгүндө болсо жардам сурап аткан болуп эсептелинет да. Өзүнүн күчү жетпей кеткенде, өзүнүн эго бар да, эго состояние бар, өтө укмуш иштейт да, напси аябай кыйын иштейт да адам баласында. Анан ошол напси өзү кылып көрдү да жолдошу менен. Жолдошу, может быть, аны мындай эмеге албай койду да, көңүлүнө албай же болбосо мындай кылып койду. Анан анын иштеп аткан сферасына же болбосо минус жактарына асыла баштады, ага да көңүл бөлбөй койду. Анан кийин келип анан улутуна асыла баштады да. Анан ошондо бүт улут анан баары биригип анан ошого көңүл бөлө баштады да. Эго ошону каалайт. Значит, ал неме сурап атат. Жардам сурап атат. Демек бүгүнкү күндө ал аялга жардам керек. Ал аялга жардам керек. Аябай чоң моралдык жардам керек. Негизи эми ушундай болот го, көпчүлүк учурда мындай карасаң, 20 жыл кечээ эле мен бир эжеке менен сүйлөшүп калдым, мындай эле кетип атып, ал ыйлап атыптыр. Анан 19 жыл жашап, соттун алдында экен, күйөөсү менен ажырашыптыр. Күйөөсү ажырашуу сураптыр. Анан ажырашууну бердим дейт. 3 балабыз бар дейт. Бирок ажырашуу кагазын бергенден кийин эми кайрадан күйөө мага чалып алып, терроризировать этип атат. Каякта жүрөсүң, эмне кылып жүрөсүң деп, эми ажырашып бүттүк, эмне кереги бар ошонун деп ыйлактап атат. Менден эмне калып атканын түшүнбөй атам дейт. Бул жагдайда көпчүлүк аялдар жүрөт азыр. Ошондо суроо эмне үчүн эмне үчүн мындай болуп атат? Эмне үчүн ушундай жагдай негизи туулат да? Мен анын эме мындай деп анализ, ал аял, значит, өзүнүн укуктарын жакшы билбейт. Болду, караңгылык эле болуп калат да бул. Себеби нике токтотулгандан кийин ал чужой адам да. Значит, ал толук түрдө кайра ошол факты менен кайрылса болот белгилүү органдарга. Мыйзам чегинде. Мыйзам чегинде. Мындай адамдык эмеге алып келсек, психологияга алып келсек, эми ошол ажырашуу жөндөн жөн болгон жок да. Кандайдыр бир ошол аял, көбүнчө если эркек тарабынан ажырашуу сунушталып, анан эркек тарабынан ушундай зомбулук болуп аткан болсо, значит, ал аялдын ичиндеги бесконечный дегенде баягы страх да, мындай коркунуч да, өзүнөн өзү эле коркунуч. Мен мисалы үчүн өзүнүн аял кишинин ишенген бир нерсеси болуш керек да, өзүнүнчү. Же бир белими болуш керек, же бир Кудайга болгон катуу ишеними болуш керек да, же бир ишенген тууган уругу болуш керек, же байкеси, же атасы, энеси дегендей болуш керек да. Ошол негизи аял слабый деп атпайбызбы? Ошол ишенимдердин бирөөсү болуш керек. Мисалы үчүн менин атам өтүп кетти, байкем жок, анан мен ишенимди билимден, анан Кудайдан таап алдым да. Мен билимдүү болгон болсом, мыйзамды дагы жакшы билем, Кудайга ишенген болсом, мен ал адамды Кудайга кантип тапшырышты дагы жакшы билем. Ошондо менин жүрөгүм ток болуп калганда, мага эч ким антип зомбулук кыла албайт. Зомбулук болуп эсептелинет да алчы. Значит, эми аялдын өзүнүн ичиндеги баягы бүтпөгөн страхтары го дейм.
эмне калып атат? Жөн эле эркек киши үйрөнүп калган эле баягы инстинкт боюнча, мурда деле ошентип жүргөн да. Ошол боюнча эле памятка жазылып калат да, программа. Ошол программа боюнча эле иштеп атат. Программа боюнча эле кызганып атат. Менден каяка кетмей келең деген. Ошентиптирби? Жок, ошондой Ал нерсе менден туулат. каяка кетмей келең дей турган болсо, анда ал неме болуп эсептелинет. Кыргызчалар ушинтип эме таппай калгам да. Жок, орусча аралаштырып. Орусча аралаштырып, если ал абьюзер болуп эме кылып атат да, аны кандай десе манипуляция кылып атат да, манипуляция кылган болуп эсептелинет. Манипуляция катары эле кабыл алса болот. А эгер аялдын өзүнүн тарабынан алып карай турган болсок, аялдын өзүнүн деле мындай гештальты жабылбады, өзүнүн деле отношениясы бүткөн жок да, күйөөсүнө деген бир эмеси бар. Бул жөн гана. А вдруг мындай болуп өзгөрүп кете турган болсо, мүмкүн жакшы жашай белек деген кандайдыр бир түпкү сезимдеринде күйөөсүнөн ажырашкысы келбеген бир нерсеси бар. А эгер ал таптакыр жок боло турган болсо, мен күйөөм менен ажыраштым, уже көңүлүм калды, мен окончательный чечимим ушул болду дей турган болсом, ал мени коркута, үркүтө, башка кылып эч нерсесине мен көңүл бөлбөйм. Мындай эле нерсе катары карап коем да. Значит, аял өзү деле эмне кылып атат? Күйөөсүнө көңүлү бар деген сөз. Үмүтү бар. Үмүтү бар деген сөз. Көңүлү дебейин, эми үмүтү бар. Программада бул мээдеги. Негизи сиз бир кайрылууңуз бар экен, Кыргызстан эркектерине болгон. Бул май аяларында белгилүү окуялар болуп кетти. Жанагы ак коңгуроо тууралуу. Эмоцияда жаралган кайрылуу. Эмоционально кайрылган экенсиз, кыргыздын эркектери кайда депчи. Биз ошондон көп өтпөй эле командабыз менен, чын айтсам мен аны көргөн эмесмин негизи. Эми ал учурда баары эле кайрылуу жасап атышты. Бирок мен эркектер тарапта болуп койсом, эркектер эле кайрылуу жасап атышты. Бирок биз ошол учурда бир 2 жума өтпөй бизге бөлөк проектибизге, чекит долбооруна коңгуроо түштү. Бир аял, аны сиз деле соц тармактардан көрүп калган чыгарсыз. Күйөөсү 8 жылдан бери ур токмокко алып, 3 же 4 баласы менен болуш керек. Милицияга кайрылса, милиция эми өзүңдө турбайбы күнөө, ичет турбайсыңбы деген таризде анан бизге кайрылды. Эгерде сот чыгарып койду, милиция следователь чыгарып койду, бул мага угроза кылып атат деп голосовойлорун жөнөттү. Биз ошол күнү эле ошко чыгып кеттик. Барып аны чагылдырып, тийиштүү органдарга кирип, орган опекаларга кирип, өз көзөмөлдөрүн алды, следователин өзгө алмаштырды. Анан ошол жерде менде мындай суроо жаралды да. Ал аял уже мындай чекке жетиптир да. Чекке жетип, анан бизге кайрылган жагы ошол экен. Ар жактан жардам сурай берип, анан кийин колунан эч нерсе келбей калганда силерге кайрылды, чагылдырып берген. Чагылдырып берилди деп. Чагылдырып бергени барсак, ал менен кошо ошол айылдан келиндер келди. Бизде да ушундай көйгөй бар. Биз деле ушинтип жүрөбүз. Күйөөм бул жакта турсун, кайнемен токмок жегенбиз, жеп жүрөбүз депчи. Анан эми биз эмне кыла алабыз? Ошо. Кайрылуу жасайсыздарбы десең, жок дейт да. Бул учурда бул эмне? Бул көпчүлүк эми Бишкек шаар түшүнүктүү. Анан айылдарда көп да мындай ситуациялар. Кандай кылыш керек, эмне кылыш керек кыз келиндерге айрыкча? Эми канат ошолорго барып, жүр мына жерде мен үйрөтөйүн эмне кылышты, бир 6 ай менен билим ал десең, ошолор албайт да, өздөрүчү. Өздөрү сурайт жардамдычы. Алардын өзүнүн эгосы өлүмүш да, мындайча айткандачы. Өздөрү өлүмүш болуп, ошондойго келгенде өлө жардам сурайт да. Анан давай эми чыныгы жардам бул баары билимге келип да калат. Ушундай билим ал дей турган болсоң, ошондон отказ кылышат. Бир шылтоолорду айтыпчы. Демек, мындай ситуациялардын болуп аткандыгы, адам ошол жашоого өзү татыктуу жана ошого өзү жол берип атат. Да? Өзү аракет кылбай атат. Аракет кылып аткандыр мүмкүн, арыздангандан башка аракет кылбай атат. Ошол маселени чечүүгө. Бул берки пикириңизге карама-каршы келбейби? Жана мисалы үчүн көпчүлүк келиндер унчукпай жүрөт, арызданбай деле жүрөт, бирок муштум жесе деле жутуп коет.
эми көп аялдар болгонубузда аялдардын атынан сүйлөй беребиз да, эркектер жаман кокуй андай мындай депчи. Анан эми истинага келгенде, мондай психология, меники истинная психология да, направление. Истинага психология келгенде, адамда мындай формула бар да, ал жакта менден башка эч ким жок, калган адамдардын баары менин ичимди чагылдыруучу күзгү, менин деңгээлимди чагылдыруучу күзгү. Эгер менин күйөөм кандай боло турган болсо, значит ошол нерсе менин өзүмдө бар. Өзүм ошого татыктуумун дегендей. Мен өзүм татыктуу аял болсом, ичимде, анда мага татыктуу күйөө келет. Ошол баары динде деле бар. Баягы чубак ажы айтып жүрөт эле го, өзү бузулган балага бузулган эркек туш келет, аял туш келет дегенде, ошондой эле өзүчү. Ошонун эле бир мындай жакшынараак формасы да, истинная психологиядачы. Анан эми мен иштеп көрдүм да алар мененчи. Аларды ошол моментте баягы ажиотаж болгон моментте ушундай окуялар биринин артынан бири болуп кетпеди ошондо. Анан бир группа кылдым атайын, ал жерге бир канча адамдар чогулду. Бүт видеолорун карап, фактыларын менен жөнөткүлө. Мен бир аз лекция өтүп берейин. Самое главное, немени көбөйтпөш керек да, негативдичи. Позитивге буруш керек да. Ошентсем, иштешсем, алар менен бир ай, 2 айда иштештикпи. Иштешкенден кийин түшүндүм мен. Өздөрү ошого татыктуу экендиги. Дагы истинная психологиянын формуласы мага далил болуп берди да. Значит, сен канчалык деңгээлиң болсо, ошого жараша адамдар чөйрө сени курчайт. Сиздин бул жобуңуздан кийин көпчүлүгү сизди хейттеп салат. Мен аларга жооп бере албайм го, мен өзүмдүн оюмду билдирүүгө гана алым жетет да, андан башка алым жетпейт. Анан эми бул ар бир жаран, бул бүгүнкү келин, зордук зомбулук көрүп аткан келин, ошону зомбулукка учуратып аткан анын күйөөсү болобу же бөлөк эркек болобу, бул эми кече эле чуркап жүргөн, тарбия көргөн жаш бала. Тарбия маселесине келип болсок, кандай тарбия болуш керек? Бүгүнкү күндө ушундай социальный взрыв болуп атканы кечеги күндө тарбиянын жоктугу же кандай бул? Тарбия дегенде эмнени элестетесиң, Канат ошоначы? Тарбия жаш бала ошол күнүмдүк, мен мисалы үчүн мындай, кечиресиңер, мен көп сүйлөдү деп комментарий жазсаңар керек, бирок мен дагы мындай өзүмдүн оюмду билдирип кетейин. Мен өзүм көп жыл миграцияда жүрдүм, 13 жыл, деги эле Москвада жүрдүм. Анан мен ушундай бирдекени көрдүм да, баягы жерде жашап атып, адамдар бала чакасыны, 3 баласыны, 4 баласыны таштап коюп, чоңонте, тайнесине өздөрү телефондо сааттап баласы менен сүйлөшкөнүн тарбия деп элестетет экен да. Анан ошондо эле мен айтчумун да, эми эжеке, сен мындай, мен өзүм жаш болчумун, анан айтчумун, сен бул сүйлөп атканың өспүрүм балаңа баары бир, бул тарбия эмес. Чоң ата чоң энең тарбиялоо лимитин уже бүтүргөн алар. Силер менен бүткөн лимит. Ал жөн эле ошол конфетка берип койсо, тынч жатса болду. Бул жаш балдар эртең 20 жылдан кийин мамлекеттин башында турган адамдар болот. Ошондо биз же коомду курган адамдар болушат. Мээрими жок балдардын коомунда жашап калабызбы деп ошондой ойлочумун да. Мен тарбияны ошондой элестетем, үй бүлө полноценный болобу, болбойбу, хотя бы бир ата эне менен болсо дагы ошол жаман жакшы күндү дагы чогуу өткөргөн. Ошо менен кошо эми турмуш кошо тарбиялап кетсе, ошол тарбия туура болот го дейм да эми. Деп ойлойбуз. Бирок деген мындай да, жалбырак дагы жөндөн жөн жерге түшпөйбү? Түшүш керек, анан Кудайдын амири менен түшүш керек, анан ошон үчүн түшөт тура. Значит, ал үй бүлө мигранттардын үй бүлөсү деле. Аларды биз эч нерсе дей албайбыз да. Кудайдын амири менен ошондой жашоо турмуш келди пешенелерине, значит, ошол жерден ошону көрөт. Анан ким кандай сабак чыгарат, өзү билет да. Тарбияга келе турган болсок, бул тескерисинче биздин психологияда, истинная психологияда балдар бизди тарбиялаш үчүн келет бул жашоого. Алардын биринчи миссиясы бизге ата энебиздин мээримин биз бала төрөгөндө билебиз. Ата эненин чыныгы мээрими кандай экенин мен сага мээрим берип дей беребиз, бирок мээримди түшүнбөйбүз да. Качан түшүнөсүң сен? Биринчи баланы алып колуңа алып жыттаганда анан түшүнөсүң да мээрим эмне экенинчи. Значит, баланын миссиясы биринчи ата эненин мээримин бизге жеткириш үчүн келип атат. Биринчи миссиясы. Экинчи, бала бизге стимул берип атат, жашоого умтулууга, бир нерселерди жаратууга. Үчүнчүдөн болсо, бала
тазалыкка үйрөтөт бизди. Ал эч качан капа болбойт, урушса дагы сразу жарашат, ыйласа дагы сразу соронот и кек сактабайт, ушак кылбайт. Кыскасы ошентип бир тазалыкты үйрөтөт да бала бизгечи. Анан бала чектебегенди үйрөтөт бизге. Баланы карасаң дайым позитивде. Ушул жерде отуруп эле менин балам человек-паук боло алат, чектебейт да, анан миллионер боло алат, космосторго уча алат, башка боло алат. Отуруп алып элечи 5-6 жаш балам бар да, мага аябай чоң сабак берет да. Сразу миллионер болуп кетет, туруп эле. Значит, мен баланы карайм дагы, анан кийин тарбия алам да, андан балам мына жерде отуруп алып чектебей атат эч нерсени. Мен болсо чектеп отурам чоң акылым менен. Ушуга окшогон тарбияларды берүү үчүн бизге келет. Ал эми балада проблема болуп аткан болсо, мунун тамыры барып каяктан жаралып атат бала? Үй бүлөдөн. Аял менен эркектин ортосунан жаралып атабы? Демек, баланын болуп аткан проблемасы аял эркектин ортосундагы мамилени көргөзүп аткан ситуация. Мен күйөөм менен мамилем жакшы боло турган болсо, сүйүү, гармония боло турган болсо, мен балдарым менен проблема болбойт. Мен балдарымда да проблема болбойт. И болсо деле өзүнүн ордуну менен чечилет ал. Эгер мен күйөөм менен болгон мамилемде нааразычылыктар көп болгон болсо, ошону менин балам өмүр бою мага көрсөтөт. Көзгө сабак алыш үчүн мен балама карап анан түздөнө баштайм. Демек, Ниетимди оңой баштайм. Демек биз жакшы тарбия албай атыппыз бүгүнкү күндө деген. Жок, муну минтип эле айтайынчы, истинная психологияда менден башка эч ким жок деген формулага карайбыз дагы. Баардыгы мага тарбия берет. Жамал да отурушу менен тарбия берет. Ушул подкасттагы тарбия берип атат. Көчөдө жүргөн бузуку киши мага туура жүрүүгө тарбия берет. Кудайда жаман нерсе жок да, бүт баардыгы нейтральный. Боло мен ал жерден кандай кабыл алып, кандай тарбия алып атам. Ошондон зависит да баардык нерсечи. Демек, жаман жакшы жок дегенди уккан белең. Ушул истинада да. Экран аркылуу сезип атасыңарбы? Андай терең нерселер болуп атат. Анан ошол мен ойлогон тарбияга келсек, бүгүн Сиз ойлогон тарбияга ар бир ата эненин ролу чоң да. Мисалы баланын түптөлүшүндө мындай баары бир баягы биз көнүп калганбыз го, ата эненин тарбиясы деген сөз телевизиондон чыкпаса керек. Ошол нерсеге келсек, кантип балдарды туура жакка үндөсөк, кантип зордук зомбулук кылба дегенди кантип тыйсак болот негизи деген суроо. Да. Эң оңой жолун айтайынбы? Бала кимдики? Ата эненики. Менчигиби? Жок. Кимдики ошондо? Кудайдан. Значит, баланын жолу кандай болушун, эртеңки күнү кандай болушун ким чечет? Алла. Ал чечеби? Анда мен эмнеге киришем ал жака? Просто Кудайга тапшырам, бүттү. Эң оңой жол. Сиз bundan алды айтып кеттиңиз, Кудайга тапшыруунун да жолу бар деп. Ошол тууралуу анда айтып кетсеңиз, кантип тапшырасыз? Жөн эле, эгер бир нерседен кыжалат болуп аткан болсом, суроо берем өзүмө. Бала кимдики дейм. Мен эмнеге кыжалат болуп атам дейм. Же болбосо балам мага эмне тарбия берип атат дейм. Ошол характер менен. Ал мени чагылдырып аткан болот да. Эгер балам мага кыжыр келип аткан болсо, значит, где-то мен өзүм жолдошума кыжырым келген да. Ошону эстейм. Анан деп туруп, анан ичимен жолдошуман кечирим сурайм. Кайра сүйүп баштайм жолдошум. Анан проблема өзүнөн өзү чечилет. Демек, мындай эгер подкасттан мен үйрөтө албайм, бирок чындап биздин истинная психологиянын 3 эле лекциясы бар өзүчү. Аны окуй турган болсо, адам уже суроо берүү менен ушул ситуацияларды өзүнөн өзү чече баштайт. Мен сиздин жообуңузга дагы бир мындай токтолуп кетсем. Ичимен дедиңиз. Эмнеге сыртынан кечирим сураса болбойбу? Жок, эми сыртынан деле кечирим сураса болот, бирок мен ошол моментти сездим да. Кызымдын характери аркылуу же баламдын характери аркылуу ошол моментти сездим азыр. Анан азыр мен сезгенден кабыл алышым керек да. Кабыл алып ошол кечирим суроо менен подтверждение болот да.
ошо менен жабылат. ошол менен подтверждение болот, кабыл алуу деген нерсе. А кийин отурганда же башка нерсе болгондо баарын кошуп туруп, мына жерде мындай болду, мынтип ойлойт болчумун, сен жөнүндө ушундай аябай кыжырым келген, ушундай болгонуңда аябай ушинтип көрөргө көзүм калбай ушундай жаман болгонмун деп туруп, андан кийин жакшы отурганда баарын, эми ар бири үчүн кечирим сурай берсек, аял киши 24 саат бою кечирим сурап жүрө беребиз го. Моменттери келет да, аял киши ошону баарлашуу деп атайт биздин психологияда. Ошол баарлашууда мен баарын өткөн кеткен баарынан кечирим сурайм, сөзсүз. Балдарым бар буюмду колдоно билчү эмес, ошону мен үйрөттүм, мына жумуштарын жыйнаштырып коюп, үй бүлөмө көңүл буруп үйрөттүм деген постуңуз бар экен, биринчи постторуңуздун бири. Бул нерсеге сиз мындай окуп баштагандан кийин келдиңизби, же мындай отуруп анализ жасап келдиңизби, эмнеден маамдап калдыңыз? Жок, эми негизи ошол магическая уборка деген хит болгон да дүйнө жүзү боюнчачы, японский методика боюнча. Анан японский немелерди окуй баштадым да, философиянычы. Анан ошол жерде көргөзүлгөн окудум, мен аны окуп чыктым. Анан окуп чыгып кылып көрөйүнчү дедим, кылдым. Мен ар бир нерсенин баркына жете баштаганда, эми балдар мындай нерсе да, алардын опыты жок да. Алар көрүп туруп эле ушул нерсе болот турбайбы деп кылып кете беришет да. Мисалы тамеки чексеңиз, болот турбайбы деп эле чегип кете беришет. Чыгып көрүш, алар жакшы жаманды билбейт да. Анан мен эгер бир кийимди сонун кылып порядка кылып аткан болсом, ушинтип кылса болот турбайбы деп алар кылып кете беришет. Алар результат күтүп да отурушпайт да, же апама жагынайын деп деле ойлошпойт. Көргөнүн кылып кете беришет. Ушул жерден айта кетсем болот. Демек, тарбия деген бул менин өзүм эле жүрүм турумум балага бере турган. Если тарбия бере турган болсом, так мен тарбия бере албайм балага. Баладан үйрөнөм тескерисинче. Бере турган болсом, ошол өзүм жүрүм турумум менен эле аларга кандай үлгү деле болбойм. Кээ бир бала өзүм үлгү болдум дейли, укмуш кылып, таптаза кылып баарын жыйнаштырып койдум дейли, бирок деген ичимде күйөөмө деген итим өлүп атат да, күйөөгө деген ненависть болуп атат. Бала аны кылбайт, порядокты кылбайт, бала күйөөгө деген ненависть чагылдыра берет. Атасына. Ошон үчүн ичтен караш керек бардык нерсени. Сырткы баягы физический нерселер бул 0,0,01% да. Баягы сырткы нерселерчи. Азыр эми мындай минтиш керек, антиш керек, анан жолугун минтиш керек, анан кийимин минтиш керек деп эле кийимине жолугуна эле асыл ушу менен чектелип кетип атышпайбы? Ал нерсе 0,001%. Верхушка айсберг. Ошол да. Так кептин баары анын ичинде, жүрөгүндө жатат. Некен? Значит, балам бактылуу болсун десеңиз, же болбосо балам укмуш болсун десеңиз, болду, атасына карап эле ыраазычылыкты билдирип ишеним берип отура бериш керек. Ошол сыйкырдуу уборка келип токтолсок, көп жолуктурдум. Ал эмне деген? Бул жан дүйнөнү тазалоо эң оңой жол. Жан дүйнөнү тазалоонун эң оңой жолу десек. Себеби биз 6 күн ретритке чыгып, тоого чыгып, же Гималайга барып, же бир Тибеттин тоосуна чыгып, 6 күн же 1 ай же 2 жыл ичибизди тазалап келишибиз мүмкүн. Бирок кайра барбайбыз да, ал жака туурабы? Жыл сайын эле бара бербейбиз да. Ичибизди тазалаш үчүнчү. Үйдү жыйноо болсо бизден качып кутулбайт. Биз сөзсүз ал менен күн сайын кездешебиз. Демек, баягы ушундай маанидеги Куран немеде хадистерде бар экен да. Кудай сенин рызкыңды ошол айлана чөйрөңө эле берип коет деген нерсе экен. Ошон үчүн жашооңду татаалдаштырбай, жакшылап эки жагын карап көрө турган болсоң, рызкың ошол жерде деген мааниси да. Эми мен так келтире албай атам азыр. Ошол жери бар экен. Ошон үчүн мен бир нерсе кылам десем, жашоомду өзгөртөм десем, колумда бар нерседен баштай беришим керек. Ал ошол үйдөгү уборка, үйдөгү иреттүүлүк. Ушул трансформация, ушул тазалануу, ушул жерде өзгөрүү, ушул жерден баары башталат да, кыскасы, айрыкча аялдарга. Бул жерде мындай нерсе бар, алымдар дагы айтып кетет. Аял киши аябай соопту көп топтосо болот депчи. Уборканы баары бир кыласың.
күйөөң үчүн кыласыңбы, кайнең үчүн кыласыңбы, ким үчүн кыласың. А бирок ошол жерде ниетиң эле түздөп койсоң, настроенияң жакшы, уборка кыласың деген нерсе. Эми мындай психологияга алып келе турган болсок, аял киши башы менен иштебеш керек да өзүчү. Эркек киши башы менен иштеш керек. Эркек акыл, аял сезим. Анан аял киши көбүнчө эми бизде мындай информационный заманда азырчы кой десек деле болбой баш иштеп кетип атпайбы, мен мисалы үчүн. Эми ошону баланс кылыш үчүн баш иштеп атат. Эмне кылабыз? Сезим, акыл иштегенде сезим жабылып калат да, сүйүү жабылып калат. Күйөөгө биз сезим бере албай калабыз. Ошону баланс кылыш үчүн эң жакшы техника бул колдун учтары. Мелкая моторика. Мелкая моторика дагы, анан большаясы дагы бар да. Кыймыл аракет жана колдун учу иштеп турса, миң акылдуу болсоң деле баланста болуп турасың да. Аябай информация көп болуп аткан болсо, сразу кол менен иштеп башташ керек. Мен азыр өзүмө мындай хобби издеп атам да, кол менен иштей турганчы, же бир кондитерскийге иштесемби, же бир делать нечего да, китеп окуп эле отура бергенде болбойт да. Жерге редакторлук кирбейби? Ал деле, если компьютерден бассаңызбы, билбейм, мен мындай техникадан алысыраак бир нерсе издеп атам. Мындай жаратуу да. Ал деле, конечно, творчество, жаратуу. Аял кишиге табигый нерселер жакын да. Жер эне деп Чыңгыз Айтматов Толгонайды салыштырган го. Биз жерге жакынбыз да. А сиздер жаңылыктарга, ошол нерселерге жакынсыздар, сиздердин табиятыңыздар. Мен анда табигый нерселер менен алектенсем жакшы. Ошол кол өнөрчүлүк болобу, же болбосо тамак бышыруу болобу, же бир нерселерди жасоо, тигүү, ушулар аябай. Көрдүңүзбү биздин кыргыздын чоң энелерибиздин зээндүүлүгүн. Ошон менен алар баланста сактап келишкен да, ошол нерселерди. Тигүү десеңиз, менин апам 80ге карай бар айтат. Бүгүнкү күндө эми оорубаган жери жок да, бирок ошол эле кезде мындай отуруп алып бирдекелерди кыркып тигип, анан эми көзүңүз кыйналып атат, эмне кереги бар десең, кыла берет да. Хобби да. Вот ал болбосо анда стресс болуп кетет аял. Стрессти снимать эте турган эң жакшы нерсе кол менен иштөө. Ошон үчүн баланс үчүн керек. Эми ушул жерде мен дагы суроо берип кетким келет да, мындай толуктоо үчүнчү. Балансты кармоо үчүн, мындай сезим менен акылдын балансын кармоо үчүн аял менен эркектин ортосунда мындай сүйлөшүү керек. Да. Бүгүнкү күндө ал сүйлөшүү дээрлик шаар жергесинде жок эсе болуп барат. Сиз үй бүлөңүз барбы, жокпу? Сон эмне себептен болуп атат? Дүйнөнүн аркасынан жүркөбү балким. Да. Дагы бир жолу айтайын анда. Биздин эң жашоого келген эң чоң маңызыбыз, жашоодогу маңыз бул кубануу жана бактылуулук да. Бактылуулук сырттан берилет да, бир нерселерге шарт коюп алып, анан ошол шартты аткарылса бактылуу болобуз биз, пендебиз да. Кубануу болсо иштен жарала турган нерсе да. Анан сага эң чоң кубанычтын энергиясын алып келе турган булак бул сенин үй бүлөңдүн ичиндеги атмосфера. Жолдошум айтып атат, кече жакында мен аял үйдүн куту дегенди түшүнбөйт болчумун дейт. Карасаңыз, мен аял үйдүн куту экенин эми түшүндүм дейт. Сенин настроенияң жакшы болсо, баарыбыз да жакшы экен, еще иштерибиз да жакшы болот экен дейт. Эгер сенин настроенияң жаман болгон болсо, бала чакада да жаман, менин иштерим да жүрүшпөй калат экен деп ошону эми түшүнүп. Демек, 1000 миллионер болбойсуңбу, 1000 министр болбойсуңбу, сенин ала турган энергияң үйдүн ичиндеги кут, атмосфера, анын булагы аял. Демек, биринчи орунга мен айтат элем да, мырзаларга аялыңыздын настроениясын коюшуңуз керек. Эгер сиз башка жакта аябай өнүгөм десеңиз, эң жөнөкөй жана кыска жол. Эми ошондо өзүңүз жыйынтык чыгарасыз. Миллионер болгуңуз келеби? Бир жерде аябай ийгилик жараткыңыз келеби? Көп элдерге жардам бергиңиз келеби? Энергияны каяктан алам? Бүтпөгөн энергияны, масштабный энергияны мен үй бүлөмдүн кутунан алам. Үй бүлөнүн куту деген ошол. Үй бүлөнүн куту ким экен? Аял. Аял экен. Демек, мындай түшүндүрмө бар да, мен жеке мендечи.
тылда тынчтык Да. болсо, мен башым ооруп Тылда айта алмайм. продукция норм болсо сен эч нерсе карабай согуша бересиң туура. Мен көп эркектерди жолуктуруп калгам. Тааныштарыбыз болот, байкелер болот, азыр инилерибизди деле жолуктуруп тең жүргөн бойдокчулукта, анан кийин эле үйлөнгөндөн кийин баягы амбициялары өчүп, мындай кандайдыр бир жүдөп калган учурларды көрсөм, кийин мындай бир нече убакыттан кийин байкасам, үйүндө ушул чыр-чатак ушундай нерсе болгонун байкап калам да. Демек, маселе ошол жакта. Маселе ошол жакта. Сиз тың деп эмнени ойлойсуз? Бирөө менен жакшы мушташкан, красавчик жигиттерди, любой жерде биринчи болгон жигиттерди тың деп ойлойсуз, туурабы? Демек, ал ошол эле характерин аялына деле көргөзө берген болсо, анда ал уже тың болуп эсептелинбейт ал жакта. Аялдын өзүнүн приемдору бар. Жөнөкөй алсыз, бирок жыга чаба турган. Бизнесте деле мындай өзүнө ишенип, мындай бутка туруп баратып эле, анан бир учурда үйлөнүп, анан ошентип аркага келип. Мына кечээ мен дүйнөлүк элдер, анын ичинен 70% психологдор чогулган ретритке катышып келдим. Дүйнөлүк. Америка, Канада, Европа, Украина, Россиядан келишкендер. Бир кыз Казакстандан, бир мен Кыргызстандан бардык. Анан алар эмнеге Востокко, Бухарадан жолуктук да, анан эмнеге Востокко кызыгып, эмнеге биз тарапка келип, ушундай тенденция болуп атат анткени деген, ал жакта алар айтып атат да, дүйнө жүзү боюнча бир эле ценность калды дейт. Мамлекетти кармап турган нерсе бул үй бүлө да. Үй бүлө. Ошол үй бүлөлүк гана баалуулук калды дейт да, ошол нерсе. Азыр дальше кайсыл жерде үй бүлөлүк баалуулук бийик болгон болсо, ошол жак өнүгүп кете берет дагы дейт. Үй бүлөлүк баалуулуктар өчкөн өлкөлөр уже талкаланып баратат деп атат да. Значит, чего мамлекет болот? Эл менен. Эл дегенде сиз баягы жалпы элди айтпаңыз. Үй бүлөнүн эсебинен, үй бүлөдө төрөсө, аялда комфорт болуп, үй бүлөдө төрөсө, тукум уласа, анан ошол жерде эмне болот? Элдер көбөйөт. Анан ошол элдердин эсебинен мамлекет түзүлөт. Мисалы Кореяны алып кара, канча жылдан бери 0,00 канча процент көргөзүп атат. Тукум уланбай атат, туурабы? Алар эмне болуп атат? Билимге башка мамлекеттердин адамдарын тартуу менен өздөрүнүн элдерин баягы процентин толуктап атышат. Башка улуттар менен толуктап атышат. Корея улуту эмне болуп атат? Жок болуп баратат. Канча жылдан кийин эмне болот? Мамлекет жогот. Улут жоголсо мамлекет жогот. Эмненин эсебинен? Үй бүлөлүк баалуулуктар жоголуп кетти. Аларды Америка карамаган алды дагы. Америка эми мен политикага аралашкым келбейт. Сонун бир идеологияны киргизип эле талкалап койду, туурабы? Үй бүлөнү талкалап койсоң, бүттү, мамлекет жогот эртең бир күндө. Анан ошолор суктанып айтып атышат. Ушунчалык бул жакта, силер жакта үй бүлөлүк баалуулуктар карым-катыш. Вот именно карым-катыштын эсебинен биздин үй бүлө кармалып калат. Карым-катыш деген эмне бул? Тууган урукка каттоо, тойлорду өткөрүү, бул өтө керек нерселер да. Анан кандайдыр бир агымдар дагы келип, той өткөрбөш керек, антпеш керек, мынтпеш керек деген нерселер дагы бар, туурабы? Тескерисинче, бул жагынан алып карай турган болсок, карым-катыштын эсебинен ошол үй бүлө, анан кой эл эмне дейт, кой тууган урук эмне дейт деген нерселер менен үй бүлө кармалат бизде. Анан үй бүлө кармалган үчүн анан мамлекет өнүгөт да. Демек, кийинки өнүгүү ушул тарапта деп алар ушул жака эмне болуп атышат? Күйөө издеп атышат. Ушул жактан аял алгылары келип атат, европалыктар. Демек, көпчүлүктүн оозундагы сөз, эл эмне дейт деген бул жакшы эмес деген сөз, бул анчалык деле жаман эмес. Эми ар бир нерсе эле инструмент, нейтральный, анан кайсыл жагын алып колдонсоң, ошол жагына иштей берет. Мен мисалы үчүн кандай десем, биздин салт санаабыз, биздин баягы истала кылабыз го, мындай не деп коет ошол сөздү? Бизде түштүктө истала кылабыз деп коюшат да, ошону не деп коет? Мен көрүңүз, кээ бир мындай мудрый сөздөрдүн котормосу дагы жок да. Мындай кыласың, баары бир мындай кайын журтуңан же болбосо бир өзүңүн журтуңдан эме айбыгып турасың да. Бир нерселерди өз алдынча, хотя мен ушунча деңгээлге жетип, ушунча болуп турсам дагы, азыр мен финанс эркиндигинен чыккам, күйөөгө көз карандысыз жашасам деле болот да. Бирок кандайдыр бир салттарыбыз бизди
салттарыбыздын эсебинен мен айбыгып турам да ошол нерселерди кылып берүүдөнчү. Ошол нерсе мени сактайт анан кийинчи. Көрдүңүзбү тарбияны? Тарбия демек эми биздин ошол салт санааларыбыз, биздин карым катышыбыз. Бул айтылбаган закон. Да, вроде билинбей эле жүрөт. Кээде мындай ашыкча ысырапкорчулук анан мына деп мен бир мезгилдерде бизнестин жолуна түшкөндө ошентип да жүргөм. Бирок баягы жашың өскөн сайын акылың да кошо кире баштайт окшойт. Эми түшүнүп атам мен. Значит, карым катыштын жакшы болгондугу, үй бүлөлүк иерархияны карасаң дагы карым катыштан улам анан сенин урпагыңдын, тегиңдин тазалыгы жаралат экен да. Эми бул тема бирок аябай мындай терең изилдей турган тема. Ушуну кошпой деле койсок болот болчу. Татаалдаштырбай. Жок, негизи көрүүчүлөр дагы балким ушул тема аркылуу издене баштар. Себеп дегенде бизде мурунку подкастыбызда кечээ чыкты. Мисузу айым келип кеткен, япон кызы, кыргызча тунук сүйлөгөн, адабий тилде сүйлөгөн. 3 айда кыргыз тилин жаттап алыптыр. Анан ал айтып атат, мен магазинге кирип кыргыздарга кыргызча сүйлөсөм, не понимаю деп орусча жооп берет. Анан мен орусча түшүнбөйм дейт. Анан мен атайын сурайм дейт. Сиз кыргызсызбы десем, кыргызмын дейт. Бирок кыргызча сүйлөбөм, түшүнбөйм деп айтат. Анан мен аме деп айтам дейт. Кандай ушундай болсун деп. Анан ошол айтып атат да, ал бул парадокс болушу мүмкүн, мындай. Мен бул темада көп сүйлөшпөй жүрүп эле, анан бир жуманын ичинде эки коногуман тең ушул нерсени угуп атам да. Ал япон кыз айтат. Мен Кыргызстанда кыргыздардан үйрөнгөн нерсем, Японияга алып бара турган нерсем эмне болсун деп айтсаңыз, ол үй бүлөлүк баалуулук. Себеп дегенде мен атам менен иним бар дейт. Алар менен бир айда бир сүйлөшпөсөм жок. Анда дагы тынчсымы тынч болду. А силердеги мындай традиция, бири-бириңер менен болгон мамиле, даже мындай эле тааныштарым чалып ден соолугумду сурап турганы бул айтка баруу, айттоо, тууган урукка кирүү да. Мисалы, сонун салттарыбыз бар. Майрамдарда барып куттуктоо бири-бирибизди да. Баягы тууган отуруштар, булардын баары жакшылыкка да, ушул баалуулуктар бизди кармап турат. Суктанып атышат Европанын эличи бизге. Демек, той кылсак болот, негизи ысырап койжок. Да, туура. Исламда деле той бар да, негизи. Пайгамбарыбыз деле той өткөргөн. Эң негизгиси карым катыш болуш керек, алыш бериш эмес. Алыш бериш деген мен $100 бардым, сен $100 алып кел эмес. Карым катыш деген бул ошол сенин мээримиңди, сенин батаңды, сенин тилегиңди алыш үчүн той кылсак ниетибиз. Бул туура той. Анан баягы эптеп акча жыйнап алайын деп той кылып эле атпайбызбы, аны каяктан жашырабыз. Ушул нерсе уже бузулушу. Кайра эле тегеренген ниетке келип такалды. Ниетке келип такалды. Ошон үчүн мен ойлойм да, мен канчалык бир спасатель деле болгум келбейт негизи. Кыргыздарга бир сонун ушундай үй бүлөлүк идеологияны пропаганда кыла турган бир концепция иштеп чыкса, колунан келген адамдар. Мен колуман келбейт да, мен алсызмын. Анда аябай сонун болмок. Анда биз колдойт болчук аябай. Бизге окшогон аудиториясы бар. Мен деле жашым 40-тан ашып калды да. Ушундай айымдар биз аларды эки колдоп колдойт болчук. Ошондой үй бүлөлүк баалуулуктарды арттыра турган, аялдын ордун, эркектин ордун, үй бүлөдөгү боло турган карым катыш, ушундай иерархия боюнча идеология, пропаганда боло турган болсо, мен колдомокмун. Бизде мамлекетибизде мамлекеттик катчы деген дагы институт бар. Менимче ошол жаатты карайт болуш керек. Көрүп аткан болсоңуздар. Мен мамлекеттик системадан чыгып кеткениме канча жыл болду? 8 жыл болуп калса, ошонун бери системага кайра кызыкпадым бир дагы. Ким чечет, ким коет, мен билбейм. Бирок азыркы мезгилде элдер ошол блогерлерди, анан ошол коучтарды иришип аткан заман болуп атат да. Бирок баары бир бизге окшогондорду тескей турган бир орган болуш керек. Эми ушул жерде мен дагы мындай үй бүлө тууралуу сөз болуп атканда, үй бүлөдөн алыс болушу мүмкүн, бирок калат да үй бүлөгө келипчи, тарбияга келип. Баалуулукту утпайсызбы? Менде ушундай ситуация болду. Кечеги окуялардан кийин биз эми съемка менен көптөгөн жактарга чыгабыз, чет жактарга, айылдарга. Анан бир алыскы айылдарда күн батып аткан учурда бир жаш кыз турган болот, бир жаш бала турган болот, мектептен чыгып кетип аткан болот. Аны кийинки айылга чейин алып алайын деген жакшы ниет пайда болот. Бирок
баягы акыркы жаңылыктарды көргөнсүн, анан койчу тынч эле жашайын деп кетип каласың да. Анан баягы мурункудай эле баягы биз деле кичинекейибизде көчөдөн бирөө салып алып барып жеткирген учур жоктугуна бир аз мындай кайгырам да. Бул жаатта кандай эмне кылыш керек? Кантип өзүң алып жүрүшүң керек? Эми биздин психологияга келсек, мен бирөөнүн жашоосуна кийлигишип атканым же болбосо жардам бере коеюн дегеним бул Кудайдын ролун талашып атканым болуп эсептелинет. Да. Ошондо негизи мындай го, эгер ниет келип аткан болсо, сизге ошол ниет келип аткан болсо, ал каяктан келген болот? Алладан келип аткан болот. Значит, мен аны кылышым керек. Келген ниетти арт жака буруп жүрген кимден болуп атат? Нафс шайтан. Менин акылыман болуп атат да. Эгер ниетиңизге ошол келип аткан болсо, сиз ою жок. Каяктан келди? Алладан келди. Значит, Алланын ыраазычылыгы үчүн мен кылып койсом боло берет. Ал жерде проблема деле жок. Анан элдерге мактаныштын деле кереги жок. Же болбосо минтип эле, антип эле дештин деле кереги жок. Мен бар, Кудай бар. Ал баарын көрүп турат мени. Ал мага күрөө тамырыман дагы жакын. Мен аны алдай албайм да, элди алдасам дагычы. Ошон үчүн ушуга окшогон нерселердин баары, кылган иштериңиздин баары, менин кылган иштеримдин баары экөөбүздүн эле ортобузда болгону эң жакшы да. Ошондо эч кандай кумурскалар талабайт мени. Анан элге жаям десем, болду. Мен уже Кудайдын ролун талашып аткан болом. Жайылтышты Кудай өзү билет эмне кылыштычы. Демек, жүк албаш керек да. Ниет келген болсо ошондой кылып кой, последствиясын Кудай өзү чечет. Ошо да. Зачем аны татаалдаштырып? Эми билбейм, силер үчүн кандай болуп атат, мен үчүн аябай көп сабактар болуп атат. Мен негизи бир конок келгенде бир сабак алып калайын деп ниет кылып келем да, хотя бы жашоомочу. Сизден бүгүн, по-моему, 10дон ашык лайфхак алып салып. Анан ошол дагы эле баягы тарбия маселесине мындай жыйынтыктоочу дагы бир-эки ой пикир угуп койсом дейм да. Ата-эне баланы ошондо кантип, мисалы үчүн, садикке берип тарбиялап атат азыр көбүнчөчү. Мунун дагы таасири болушу мүмкүнбү? Себеп дегенде, баягы өйдө да айткандай, көрбөй калып атабыз балдарыбызды дээрлик. Анан бала көргөнүн кылат болуп, көрүнгөнүнүн аркасынан ээрчип калып атпайбы? Эң оңой жолу бала кимдики экенин мен унутпашым керек жана баланы менчиктеп албашым керек. Анан мен татаалдаштырыштын кереги жок. Мен 24 саат жанында болушум керек, анан хотя бы 2 саат жанында болушум керек депчи. Илгери 6 жашынан берип коюшкан дагы устазына. Анан ошо боюнча 12 жашында же 18 жашында алып кетишкен. Бирок ушундай дүйнөнү дүркүрөткөн окумуш инсандар чыккан. Келип эле кайрадан ниетке такалат. Мен эгер бала Кудайдан келгенин билген болсом, ага аманат катары, Кудайга аманат деп коебуз го бизчи. На самом деле Кудайдын аманаты да бизге болгон. Ишенимимди, жаратканга болгон менин балам менен кыла турган ишенимимди жоготпой турган болсом, менин балам эч качан мындай таштанды балага таш тийбейт дейт го. Көчөдө калып кетсе деле ага таш тийбейт, Кудай аны сактайт. Татаалдаштырыштын кереги жок. Анан ата-эненин негизги ролу жөн гана ата-эне болуу. Жөн гана ата-эне болуу деген бул сүйүүсүн, колунан келген мээримин эле арнап коесуң. Башка жагын өзү баланын тагдырын чечет да өзү Кудай. Чечет. Секунд сайын чечет да. Бизге караганда, акылдууларга караганда акылы жокторду Кудай көбүрөөк сактайт дейт да. Аларда акылы кем да азыр. Ошон үчүн аларды көбүрөөк сактайт Кудай. Мисалы эми макул чечтик дейли, бирок баары бир күндө бул боло турган маселе эмес. Түшүнүп келгенде болот. Тапшырып койдук дейли. Ошондо деле эми бала тентек деген нерсе, непредсказуемый, бир жерде тентектик кылды, ал кылды, бул кылды. Мисалы бирөөнүн башын жарып коюп келди. Ошондо ата-эне кандай реакция кылыш керек? Баланы уруш керекпи же молодец деш керекпи? Кандай реакция кылыш керек? Эгер бул случаяны алып карай турган болсок, анда баладан өзүнөн сурайбыз да, биз эгер акылы жеткен бала болгон болсочу, эмне болгондугунчу. Бала жалган айтпайт го. Бир нерседен улам ошол ситуация болду да, бала өзү айтып берет. Анан баланын ошондой
нерсени кылып аткандыгы мени тынчсыздандырып аткан болсо, анда проблема менде болуп аткан болот. Ошол жагынан алып карайбыз. Проблема менде, мен жолдошум менен бир нерседе тынчсызданып атам. Ошону балам мага чагылдырып атат. Значит, балам мага сабак берүүчү. Любой жагынан алып караганда сабак берүүчү. Аны мен сурайм. Анан кийин андыктайм окуянын кандай болгондугун. Анан кийин баладан сурасам болот. Мен кандай жардам берсем болот сага депчи. Бала өзү айтып берет. Баланы соттой албайм мен, соттоонго акым жок. Себеби баланы канча урушуп сөгүп андай кылба деген сайын тескерисинче ошону кылат. Анын үчүн жөн гана сабак алып койгон болсом, экинчи ал нерсе кайталанбайт. Мен сабак алсам, болду, бүттү. Анын миссиясы эмне болду? Мага сабак берүү болду, Мен сабак алып отношениямды күйөөм менен оңдолгон болсом, ал нерсе кайра кайталанбайт. А мен 1000 жолу аны кайталаба десем деле, отношениям оңдобой туруп элечи, 1000 жолу кайталаба, кой балам, урба, сокпо, болбойт деп укмуш кылып үйрөтсөм деле, бир күнү болсо бир күнү отношениям начар да. Андан хужесын кылып келет да. Ошон үчүн менден башка эч ким жок. Баары мага сабак. Жекече ушул тарбия боюнча мен өзүм жыйынтык чыгарганымды айтып кетсем сизге. Айтыңызчы. Бар жок, зеркальное отражение деген жыйынтыкка келдим. Бул ниет менен эко ушундай эми основополагающий жанагындай дейт го. Ниетти кылып туруп, анан кийин амалды кыла бериш керек. Аяк эле динге келип баары такалат да. Бирөө айтып атат, мен балам уурдап атат дейт да, жаш экен баласы. Эми жаш бала эч нерсени түшүнбөйт да. Анан мен айтып атам да, канча жашта? 6 жашта деди, 9 жашта деди, 9 жашта деди окшойт. Кантип уурдап атат десем, сумкаман көргөзбөй ушинтип акчаны бирден 1000 сом алып коюптур, эми болсо 3000 сом алып коюптур. Кайсыл убакта алат десем, билбейм дейт. Балаңыздан эмнени байкадыңыз десем, эми эмне болот келечеги ушундай азыртан урулук кылган болсо дейт. А келечекти ким чечет? Мен чечпейм да тура. Эгер мен келечекти чечип кыжалат болуп аткан болсом, анда мен дагы Кудайдын ролуна өтүп кетип аткан болом. Кудайдын ролу мага ысык келет да тура. Мен кыйналам. Аны мен айттым, сиз бул жагынан алып карап көрүңүзчү. Балаңызда находчивость мындай. Тапкычтык биринчиден ошого башы жетип атат да баласычы. Значит, балаңызда акчага болгон кызыгуу, ошондой эле техничность баягы эч кимге көргөзбөй алып коюу, бул мындай техника да өзүнчө тура. Ошол сапаттар, укмуш өнүгүптүр. Балаңыз келечекте укмуш кыйын бала болот, и бизнесмен болот, потому что акчаны сүйөт. Десем эле баягы күлүп ушундай да болобу? Ушундай дагы болот. Позитивге чыгарып койдум. Анан кийинки жылы айтып атат да, неме түшүндү да уже эмнеге келип атканын, анан жолдош экөөнүн мамилесин тоже. Анан кийинки жылы жазыптыр баягы кыз. Балам урулуу калып кетти, эсимен деле чыйып калды ал нерсе, переживать этпей калдым. Дайым бир нерсе боло турган болсо, Кудайдыкы, Кудай өзү чечет деп коем. Всё, уже мен жыргап калдым деп атат да. Бир жыл эмне кылды? Практика кылды, Кудайга тапшырып, баласында урулук жоголду. Демек, айтып атам го, жакшы жаман нерсе жок. Баардык иштин артында баардык иштин аркасында кайры бар дейт. Кайры деген сөз бул жакшылыгы бар деген сөз. Алла Таала жөнүн хикмат менен ооба, бир нерсе менен берип атат да, ошо сабагы менен берип атат. Анда сүйгөндүгү ошол жерде болуп атат да, бизде сюрприздер менен да. Анан эми бул тарбия боюнча менин жыйынтыгым ушундай болду. Кийинкиси бул коомдогу маселелер. Мисалы, кечээ эле мен бир жерде жада калса эртең менен угуп калдымбы? Коомдук транспорттардагы бул мындай кандайдыр бир мындай жиркеничтүү көрүнүч эркектер тарабынан жаш кыздарга. Анан ошол жерде кыз айтып берип атат, бул 1 жыл мурун болгон, ыдык көрсөткөн. Анан аны эч кимге айта албайм, ошол жерде же кыйкыра албайм деген. Мен ошол жерде аялдын психологиясын түшүнгүм келет да, ошол жердечи. Бул жоопту мен көптөгөн уккам. Көптөгөн аялдардын баары эле ошентип айтат. Мен туура эмес түшүнүп, мени кабыл алыштан корком дегендери дагы көп. Ушунчалык эмне үчүн аял киши ошол жерде тура калып элге жар салбайт деп түшүнгүм келет да, эмне үчүн андай болбойт? Ошондо кыз үчүн жооп берелиби же коом үчүн жооп берелиби? Жекече кыз үчүн деле, анан коом үчүн деле.
жок, ал кантип ошол ситуация внезапно келип атат да, внезапно келгенде шок болуп калат да адам. Ал мезгилде кандай чечим кабыл алышты билбейт. Ал шоковый состояниеде. Кыйкырышты да билбейт, башка кылышты дагы билбейт. Ал кыз. Биринчиден да. Анан экинчиден эмнени билгизип атат? Үй бүлөсүндө чектөө көп экендигин билгизип атат кыздын. Үй бүлөсүндө чектөө бар, үй бүлөсүндө страх бар экендигин. Эгер мындай кенен чонун өскөн эркин ушундай кыз боло турган болсо, ошол жерден эле эмне кылат? Созайын берет да. Коомдо ала турган болсок, коом деле менин ички жан дүйнөмдү чагылдырат да. Эгер коомдо ушундай нерселер көбөйүп баратат деп мен тынчсызданып аткан болсом, анын түпкү подсознаниедагы сезимдер болот да, түпкү сезимдерге алып караганда на самом деле менин ичимде тынчсыздануу көп болуп атат да. Ошону коом мага чагылдырып берип атат. Мен өзүмдү таппай атам, же мен иштеген иштериммен көп нерсе күтүп алдым болбой атат, да? Ушул тынчсызданууларды коом мага чагылдырып берип атат. Коомдогу баягы терс нерселердин көбөйүп кеткендиги аркылуу. Анан мен напсим эмне кылып атат? Фокусум коомго чачырап кетип атат дагы, өзүм менен иштегиси келбей атат. На самом деле коомдон бир нерсени байкай баштасам мен, бул мени көргөзүп атат, мен өзүм ичим менен иштеп башташым керек. Ошондо коомдун баары эмне болуп калат? Гармонияда жашап калат. Менин көзүмө жалаң өнүккөн, ийгиликтүү байлар көрүнө берет да. Мен коом деген себеби ал кыздар деле менимче да, мисалы үчүн эркекте кандай рефлекс иштеп кетеби, андай ситуация болуп кетсе мындай мен сразу эле рефлекстер менен жооп берем. Мисалы физикалык эркектер өзүнө ошону позволяет дегенде. Ошон үчүн аял киши кыйкырып бакырып элдин арасында кыйкырса болбойбу деген Жок, кыйкыргандар нормально эле кыйкырат. Болгону ошол кыздардын үйүндө өзү чектөө көп болуп, страхтары көп болгон, коркунучтары бар кыздар. Ошондой. Коомго келе турган болсок, коом деле басынтып кайра ошол адамды сен өзүң мындайсың, анан андайсың дегенден уламбы, ошондой коомдон коркунуч болушу мүмкүнбү? Аркасынан сөз кылып, анан кайра мен өзүм күнөөлүү болуп каламбы? эркек жигиттер сүйлөбөй коюп агалы, Жок, негизи баягы барго, мен кайра эле өзүм аялдарды эле күнөөлөп келебиз да кайра эле. Чектөө көп болуп атат кыздын мышлениясында деп атпаймынбы? Чектөө дегенде неме баардык жерден чектөө да. Эгер менин үйүмдө чектөө көп боло турган болсо, мени кечке эле апам кыз баланы үч керек дей бере турган болсо, мен ошону угуп чоңойдум да. Анан коомдон деле ошол эле сөздөрдү угу берем да. Ал болгону кыздын өзүнүн мышлениясы чектөөдө чоңойгон да. Ошол эле кайра келип мындай эркин чоңойгон кыздар коомдон эркиндикти гана көрүшөт да. Ошон үчүн алар андай ситуацияда эркин боло алышат. Түшүндүрө алдымбы? Анан дагы бир нерсе, 11-чи лайфхакты алып койчу. Дагы бир нерсе. Мен эгер өнүгөм десем, анда коом, анан башка, анан ал адамдар, анан сен дегенди жок кылышым керек дагы. Мен жана Кудай менен эле жашашым керек да. Ошондо чыныгы өнүгүү болот. Көрдүңүзбү сиз канча адамды айткан сайын фокусуңуз ошончого чачырып атат. Эгер мен жана Кудай десеңиз эмне болуп атат? Өзүм. Фокустун баары тескерисинче экөөңүздөрдүн ортосун, экөөбүз дегенде кандай, ал менин ичимде го, дух да, ал рух. Фокустун баары өзүндө болуп атат дагы. Фокус кайсыл жерде болсо, өнүгүү ошол жакта болот. Ошон үчүн биздин подкастты көрүп аткандар ар бири өнүккүсү келет, ар бири бул жашоодо ийгиликтер жараткысы келет. Ошондой кылгыңыз келе аткан болсо, анда убактыңызды, фокусуңуздун баарын өзүңүзгө жана жараткан менен болгон ишенимге, мамилеге бурсаңыз, анан сиз ойлогондон дагы эрте ийгиликтерге жете аласыз. Эч качан коомдун баягы болуп аткан нерселерине же башка сырттан сизге терс нерселерди көргөзүп аткан адамдардын ой пикирине бир дагы кошулбай эле коюңуз. Алардан сабак алып эле коюңуз. Аларга энергия деле коротпой эле коюңуз.
Мен башында айтпадымбы, сиздин инстаграмыңызды почти бир сутка карап изилдедим депчи. Анан жада калса сиз келе электен мурун эле бир лайфхакты мен бөлөкчө кылып бөлөк адамга түшүндүрүп бердим. Ал мындай окуя экен, сиз Мончого барып, ал жерде бар акчаңызды иштете албай, ушундай бир убакыт өткөрүп калган постуңуз бар экен. Картаңызда акча бар, бирок ал жердин терминалы иштебей калган учурда. Бир байкеден 1000 сом алып, анан ал жөн эле кой деп кеткен учур бар экен. Мен аны бөлөк адамга бөлөкчө кылып түшүндүрүп бердим. Сен бул жашоодо намазың жок болсо, сен канчалык жакшылыгың болбосун, ошол картанын ичиндеги акчадай эле болот деп. Бейиштин кире беришиндеги терминал иштебей калышы мүмкүн деп түшүндүрүп бердим да. Сизде ошондой окуя болду беле? Азыр мен эми окуялар көп го менде, эме мындай темага кайсы келсе ошентип алып кете берем да анан. Түшүндүм. Эми сиздин намек кылып атканыңызды түшүндүм. Эгер сен 1000 укмуш болсоң деле намазың жок болгон болсо, сен бейишке кире албайсың деген сөздү айткыңыз келет а? Жок, мен аны бөлөк бирөөгө айттым. Мисал кылып айттым да. Сизде ошол ситуация болгон экен да Мончодо, мисалы мен азыр кайра көрүүчүлөргө айтып кетейин. Түбүнөн алдыңызбы же каерден алдыңыз? Эсимде жок, бир жерден окудум да, Мончого барып калдым. Мен Мончого бардым. Счетумда акча бар эле. Бирок терминал иштебей калды. Ал жердин терминалы иштебей калып. Ооба, эстедим. Анан баягы байке мага 1000 сом берди. Эстедим. Анан дальше эмне деп айтыпмын? 1000 сом берди, анан мен сизге которуп коем десем, жок, жөн эле кое бериңиз деп кетип калды деп сиз эркектерге комплимент кылып айтыпсыз. Бизде ушундай адамдар бар экен деп. Ал нерсе болгон, ооба, коңурат деген неме Мончодо ошто. Менде мындай суроо эми ошого байланыштуу. Бул нерсе ошол сиздин айтып аткан чектөөнүн жоктугунан сиз кенен кесир ошол адамга барып сурадыңызбы? Мисалы үчүн азыр айтышы мүмкүн да көпчүлүк окуп аткандар, угуп аткандар. Эми Мончодо болсо, биринчиден Мончодо деген сөздү билесиз да, кандай угулат? Жок, Мончодо дейт, азыркы Мончолор современный да. Кире берсе холл, аябай красивый, сонун жер, эркектер бул жагында, аялдар бул жагында отура беришет, зал ожидания да. Анан ресепшн бар бул жакта. Мен ою жок эле барып сурадым. Например, ошол мезгилде неме киши, чоң эле киши, атамдай болгон киши ошол жерде туруптур. Анан андан башка адам жок болуп калды мен сураганга. Анан мындай го эми азыр сиз бере калсаңыз мен бул жактан которуп коем, мына баланс KG-ден деген эле нерсе болду ал. Анан ал берип эле таштап кетип калды. Которулбай атат да. Сиз мен ой жок болчу. Ал мезгилде мен ситуациядан эле чыгышым керек болчу. Эптеп Мончого кирип кетишим керек эле. Бул эми ошол сиз айтып аткан, мен айтып аткан чектөө жоктугунан сиз ошого бардыңыз да. Бөлөк адам болсо барбайт эле деген ойго келип. Мүмкүн, ооба. Мен атам аябай эме эрке чоң айткан да, анан билимге көп басым жасаган. Анан биздин үй бүлөдө уруш талаш эч нерсе болгон эмес. Аябай мындай советский, аябай мындай воспитанный үй бүлөдө чоңойгом. Анан менде коркуу, страх деген нерсе болгон эмес, до сих пор жок. Чоң атам чоң айткан, менин чоң атам ажы киши болгон. Чоң анем болсо сопу деп коет, суфийдин тукумдарынан болгон. Алар чилде кармап ушундай пакиза деп коет, ушундай жүргөн адамдар болгон. Бирок бир да жолу мени заставлять эткен эмес эч нерсеге. Сен ушундай кылышың керек деген эмес. Үйрөткөн, арабча окуганды, Курандарды үйрөткөн, хадистерди окуп берет болчу бизге. Бүт бар бияка сиңген го эми алардын баары программагачы. Биз наизусть мындай походу билебиз да, кайсыл жерде эмне арам, кайсыл жерде адал экенинчи. Окубай туруп элечи, себеби кичинекейиңде кирип калган нерсе. Болгон эмес чектөө, ошон үчүн мага мужиктер тарабынан бир нападение же бир коркунучтуу бир андай нерсе дагы болгон эмес өмүрүмдө да, же болбосо алдамчылык. Болгону жолдошум экөөбүздүн мамилебизде проблема болду, мен мужик болуп кеткендигим үчүн. Мындай туура сиз айтканыңыз азыр чектөө жок болгон. Коомчулукта мындай деген дагы сөздөр бар да, баягы темабыздын башына кайтып келсекчи, бүркүт мүнөз балдар каяктан тарбияланат, кантип тарбияланат? Бүркүт мүнөз дегенде эмнени эсиге алып атасыз? Өзүнүн мындай айткандан кайтпаганбы? Жок, мындай жетем дегенине жетип, азыркылар тез эле үмүтүн сындырып коюп, эгер эркектерди ала турган болсок, анда аял кишинин жан дүйнөсүндө спокойствие канчалык спокойно боло турган болсо, аял кишиде покой, жан дүйнөсүндө покой боло турган болсо, андай аялдар күчтүү эркектерди жарык дүйнөгө алып келишет.
аялдардан ала турган болсок, канчалык кыз кишиге атасы көп мээрим берип, материалдык жактан, моралдык жактан сүйүү мээримге толтуруп койгон болсо, анда ал кыздар дагы ошондой чыгаан кыздар болуп чоңоюшат. Тескерисинче чыгаан дегенде эми караңыз, чыгаан деген бирок аялдын бакыты күйөө менен болгон үй бүлөлүк отношенияда, чыгаандыкта эмес. Аялдыкы көрдүңүзбү? Эркектики бүркүт мүнөзү десек жарашат. Аял принцесса болуш керек, аял сезимтал болуш керек, ал эч нерсе жөнүндө ойлонбош керек, ал үчүн эркек чечип бериш керек. Чыныгы бакыты ошол жерде. Демек, жан дүйнөсү тынч аялдан, жан дүйнөсү тынч, жолдошуна, үй бүлөсүнө аябай ишеними чоң аялдан күчтүү эркектер төрөлөт. Атасынын мээрими түшкөн кызга күйөөсүнүн дагы мээрими берилет. Түшүндүрө алдымбы? Бул үй бүлөлүк иерархияда ушундай закон бар. Кыз бала шаблон билет да кандай мамиле болушту, кандай мээрим менен эркек мамиле кылышын билет. Ошону требовать этип калабы? Мындай кылып эсептеп берейин. Мисалы үчүн мен бир дагы мен хотелкаларым бар да, ошондон атам отказ кылбай эле алып бере турган болсо мага, да, мен күйөөм дагы ошондой болот да кийин. Эгер тескерисинче мен хотелкаларым атам жапкысы келбей, баш тартып, бир шылтоолорду айтып, алып бергиси келбей, монте бере турган болсо, мен күйөөм дагы ошондой болот да, мени бакпайт. Моралдык жактан мен сенин күйөөңмүн андай мындай дейт дагы, материалдык жактан келгенде менден аяйт. Эмне кылат? Жаниште деп. Бул ушундай да. Ошон үчүн мырзалар, кызыңыз, келечекте күйөө балаңыз сиздин кызыңызды бүт камкордугуна алып баксын десеңиз, анда сиз азыр кызыңызды мээрим сүйүүнү аябай и материалдык жактан дагы кем кылбай болушунча биринчи кызыңызга, уулдарыңызды кое турарыңыз эч нерсе болбойт. Кызыңызга алып берип, ушинтип чоңойтушуңуз керек. Күйөө балам баксын десеңиз. Бул жерде мындай суроо жаралат болуш керек көрөрманда дагы. Мисалы, эми жаш баланын же мындай өспүрүм кыз болсо деле хотелкалары көп, чоң болушу мүмкүн. Ошол кезде атасынын материалдык положениясы мүмкүнчүлүк бербесе кандай болуп калат? Эркекте мүмкүнчүлүк толтура. Ал просто ниетке жараша. Болду кызым, кылып берем деп кое турган болсо, өзүнүн жол ачылат ал жактан. То же самое аял менен деле. Иштин 90% чечилди. Ниетте. Ошол жерде уже кыз уже неме секирип, болду кызым, алып берем деп койсо, жоктобеш керек. Жоктобеш керек. То же самое аялга делечи, айтып атпайбы, мисалы, аялдын хотелкалары көп, аял тойбойт деп атышпайбы? Бул оправдание жөн элечи. Оозуңан чыкканын алып берем деп туруп, аялыначы, аялын кубандыра бере турган болсочу, ниет кетти да. Ошол ниет кеткендиги үчүн көчөгө чыкканда Кудай анын берекесин көбөйтө баштайт. Бул закон, бул баягы истина деп коет, бул акыйкат илиминен алынган мындай закондор да. Алмаштыра албайбыз. Күндүн чыкканын алмаштыра албайбыз да биз туурабы? Күн чыгыштан чыгат да. 20 жылдан кийин батыштан чыгат десе ким ишенет ага? Эч ким ишенбейт. Ушул сыяктуу эле закон да булчу. Кандай кылып оправдание кыласыз? Эмне кыласыз? Шылтоону аялдарга төңкөп саласызбы? Баары бир келип, сиздин келип эме жолуңуз аялыңызга, кызыңызга, энеңизге келип байланат. Мындай аял кишилерге болгон щедростка барып байланат. Жомарттык. Ошону жомарттык деп атайт. Эми бул бөлүкчөдө биз кайнене менен келинге токтолуп кетсек. Кызыктуу тема көпчүлүгүндө. Себеп дегенде мен сизге бир кыскача окуя айтып берейин. 2019-жылы мен Москвадан дипломуму защита кылганы келем. Бишкекке келип, ошол сиз айтып кеткендей бир мончонун боюнда отурсам, түнкү саат 2-де бир бала мончонун бурчунда кыйкырып телефон сүйлөшүп атат. Бир чалат, аялына кыйкырат. Эми кыйкырганда аны коркутуп үркүткөн жок. Аны мындай жууштайын деди, жакшы сүйлөдү. Анан уже алы кеткенде эмне кылайын эми, мен апам ал деп кыйкырып атат да. Анан телефонду өчүрөр менен апасы чалат. Апасына апа мен аялым десе, ал түшүнбөй да окшойт ар жактачы. Анан ага айтат, эмне кылайын эми деп анан телефонду өчүрүп салды дагы, анан отуруп алып чоң эле бала да. Караңгы мындай бурчта ыйлады.
Мен машинада досторум күтүп отургам да, мен көрүнбөдүм, бирок мен көрүп атам анычы. Анан мен ошол жерде мындай ойлодум да, эмне канчалык бизге эркектерге кыйын деп эч ким айтпайт буну. Да. Ошондой ситуацияларда, мисалы, мырза кандай кылыш керек? Эми көпчүлүк учурда мырзалар өзүнүн алсыздыгын көрсөтпөйт. Көпчүлүк мындай кыйын го. Жанын аялы, жанын апасы эмне кылыш керек ошондо? Эркек кандай чыгып кетиш керек ушундай ситуацияларга? Бул ситуация негизи эркекти күчөтөт да, ушундай ситуациялар тескерисинче. Мен кыйналып кеттим, мени алсыздандырып салды дешет го эркектерчи, экөө жеп салды эки жагыман дешет го. Тескерисинче мындай ситуациялар эркекти аябай күчөтөт. Анан эми кандай кылыш керек деген ала келе турган болсок, мен ошо баары бизден аяктасын деген китебимде жаздым эле да, үй бүлөдөгү эненин ролу, атанын ролу, анан аялдын ролу, үй бүлөнүн ролу депчи. Мындай карай турган болсок, ата-эне бар да, ата-эне сизчи, ата-энеден кечип кетсеңиз дагы ата-эне сизден эч качан кечпейт да. Сиз ата-энеңизди канча тарынсаңыз дагы ал сизди сүйөт, анын сүйүүсү чексиз, ал баары бир кечирет. А бирок тиги кыз бирөөнүн кызы да. Мен аны эмне кылдым? Мен үчүн аманат ал. Биринчи эмне кылам? Мага берилген аманатты ордуна коем. Анан келип энемми ыраазычылыгын алам. Демек көрдүңүзбү, биринчи орунда эмне турат? Аманат турат. Сиз динди жакшы билесиз да. Демек ошол кайра эле аманатты ордуна койсоң, бардыгы өзүнүн ордуна түшөт. Ооба. Энеңиз сизге баары бир 1000 тарынса деле жакшы көрөт да сизди, туурабы? 5 күндөн кийин барсаңыз деле баары сизди кабыл албай койбойт да, туурабы? Биринчи анда аманатты ордуна коюңуз, чечиңиз ушунун проблемасын. Анан барып энеңиздин көңүлүн алып кое бересиз. Эң жакшы жолун айтайынбы? Аль-Фарабиге алып барып 2 сыйра кийим алып берип, колуна $100 кармат койсоңуз, өмүр бою энеңиз сизге ыраазы. Бул тууралуу дагы сиздин бир окуяңыз бар экен. Ооба. Чектөө, үй бүлөнү чектөө. Мисалы, чектөө дегенде, жана сиз айткан чектөө эмес, бөлөктөрдүн влияниясынан чектөө. Кайнежеңиз менен болгон окуямды айтып кетипсиз, анан ошол тууралуу дагы биздин көрүүчүлөргө кенен айтып берсеңиз. Сиз тоотер суроону берсеңиз азыр мага. Кантип эркек, мисалы үчүн, эми эркек да аманат деп атпайсызбы? Аманатты карай турган эркек. Кантип, мисалы үчүн, эжеси бар, бир туугандары көп. Анан өзүңүз айткандай, аялдар дагы мындай амалы күчтүү. Сага карап күлүп туруп, бирок сен жокто бөлөк нерсе кылып коюшу мүмкүн. Ошол маалда эркек билбей калат да, кимисине ишеничти. Мындай карасаң эжең, мындай карасаң карындашың же болбосо аялың. Баягы эле нерсе. Аманат. Ооба. Кимди ушинтип жейт айтайынбы? Неуверенный эркектерди ушинтип жешет. Эркек уверенный болгон болсо эч ким эч нерсе дей албайт алачы. Уверенный эркек анан антип бирөөсүн ылдыйга, бирөөсүн өйдөгө дагы тарттырып койбойт да. Андай ситуацияны жаратканга жол бербейт. Демек ошол ситуацияны жараткан эркек күнөөлүү. Ошол ситуацияны жараткан болсо, значит, эркек өзү нерешительный да, ошол өзү. Ордун билбейт. Каерде кантип бар жогун көңүлүнө алып, бар жогунун айтып атпаймынбы, эркекте потенциал өтө күчтүү. Кудайдын потенциалы канчалык чоң болсо, ошондон эле какой-то бир кичинерээк нерселердин баары эркекке берилген да, айалга берилген эмес, эркекке берилген да. Ошон үчүн эркек эгер баарын Кудайга ишенип тапшырып, анан сурай турган болсо, күчтүү акылмандуулукту, анын акылмандуулугу, анын күчү чексиз болгону ошону мындай кээ бирлери кабыл алгандан коркобу же ушинтип ар кимге шылтап, анан жаман аял туш келип калды, анан апам жаман деп ушинтип өзүнөн сырткаркыларга шылтап койгонду жакшы көрүшөт да. На самом деле баары эле көзгө коймага, туурабы? Эми болор иш болду дейли, мисалы үчүн, ошондой эркекке туш келип калган келин кандай жол тартып, эми балким бир кандайдыр бир методдор бар. Эркекти хан кылгандагы аял дейт го. Кантип жүрүп, кантип хан кылыш керек ошондо? Уверенность киргизиш керек. Кантип хан кылыш керек? Хан деген бул эми күчтүү кылыш керек деген сөз да. Хан десе эле
президенттин ордун ойлобоңуздар. Табиатта эркектин чыныгы эркектиги качан ачылат? Согуш болгондо ачылат, туурабы? Жашоодо согуш жок да, туурабы? Комфорт. Значит, эркек слабый болуп аткан болсо, ал комфортто жашап аткан болот. А мен эмне кылып коюшум керек? Ага бир согуш ачып коюшум керек. Дискомфорт кылып койгон болсом, все болду. Же болбосо кризис создавать этип койгон болсом, болду, эркек күч алып баштайт. Мен ошол жол менен аны хан кыла алам. Мен аны монтип диванга отургузуп, алдына тамактарды түрлөп жасап, анан ботинкаларынан бери арчып берип, анан макул сен жүрсөң деле макул, башка кылсам мен сага аралашпайм деп алып ушинтип бере турган болсом, мен аны эмне кылам? Комфортко көндүрүп коем да, аны аял кылып салам да. Табиатта эркектин күчү согушта чыңалат, ачылат боло турган болсо, анда мен кризиске салганда эркек хан болот. Акылмандуулук менен да. Бизди көрүп аткан мырзалар, эгерде жашооңуздарда кандайдыр бир мындай көрүнмөгөн фронт ачылып кетсе, аялыңыз карап согуш болуп аткан болсо, демек сиз күчтөнүп аткан учуруңуз экен. Күчтөнүп аткан учуру. Мен эми ар бир коноктун келгенде башында бала чагын сурайм, анан этегинде мырза болобу, айым болобу, анын өмүрлүк жолдошу болот. Ошонун жардамы менен болобу, же кандайдыр бир көмөгү менен болобу, ушул конок болуп келе турган, эл уга турган даражага жеткен болот да. Анан жолдошуңуз тууралуу бир эки сөз айтып кетсеңиз подкасттын аягында. Жолдошум, эмне дейм мен? Өзүң сүйүп, өзүң тийгенден кийин өзүң жооп бересиң дегендей. Жолдошум действительно мырза, решительный, күчтүү эркек катары. Анан балдарына аябай мээримдүү ата. Мен анчалык мээрим бере албайм да, ал тим эле сада кетип ушинтип кетет. Анан үй бүлөгө действительно камкор болуп калды. Так, мындай чын-чынына келе турган болсок, баягы көчөдөгү өлөкөн решительный балдар бар го, ошого окшогон күйөө болгон. Анан убагында менден кантип ушу балага тийип алдың деп өздөрүнүн классташтары, өздөрүнүн мугалимдери таң калышкан да. Жиндиге, ушу урмат жиндиге кантип тийип алдың, бу кып-кызыл да депчи. Ошондой мындай боевой бала болгон. Анан азыр болсо эми мээримдүү жар, мээримдүү ата, үй бүлөгө камкор киши ушундайга айланып калган. Бир сөз менен айтканда. Канча жыл түтүн болот атасыздар? Эртең бир жумадан кийин 22 жыл 22 толот. Биздин жашообузда сериалдар көп. Анын ичинен трагедиясы дагы бар, анын ичинен комедиясы дагы бар. Бирок азыр Кудайга шүгүр баары. Бунун суроондо төркүнү бар. Төркүн болгондо мен өзүбүздүн көрүүчүлөргө, катталуучуларга коногубуз жөн эле мындай бая барго, өздөрүнүн турмушу татаал болуп, бирөөгө турмушу үйрөткөн эмес, 22 жыл түтүн булатып, өзүнүн тажрыйбасын аркылуу айтып берип аткан эжекебиз Барчын эжеке, Алла ыраазы болсун. Рахмат. Анан акырында эми баягы бул интервью эмес, бирок ошентсе дагы эркин микрофон деп койсок деле болот. Эмне демекчисиз? Мен бир эле нерсени айтам, жашоо аябай жеңил. Эгер мен жана Кудай деп алып карай турган болсом, анан татаалдаштырбагыла деп дейм да, ушу башка жактан ар нерсени издепчи. Бакыт издесеңиз да ичиңизден издең, байлык издесеңиз да ичиңизден издең. Анткени ичимде Кудай бар, ал мага баарын бере алат. Сон дагы бир жолу келгениңиз үчүн Алла ыраазы болсун. Көрүүчүлөргө жакталыш керек. Достор, мен 11ден ашык лайфхак алдым. Силер канчаласа комментарийге жазгыла. Анан бөлүшөбүз, жактырып басабыз да. Бекер чындап эле Барчын эжекенин сабактары платный, а силерге бекер келип берип отурат. Рахмат.